НТС телеканалы менен биргеликте 20:30-та бүгүн жума күнү сиздер менен көрүшүп турганыбызга биз дагы да сүйүнүп атабыз. Анткени экинчи сезондун экинчи чыгарылышы. Урматтуу көрүүчүлөр, бардыгыңыздардын экранга жакын келип беришиңиздерди суранабыз. Экинчи сезондун жаңы катышуучуларынын 80% менен таанышып бүткөн соң бизде 3 гана катышуучу калган. Акмарал, Назира, Арген менен бүгүн да болсо биз жакындан таанышабыз. Ал эми бүгүнкү эфир абдан кызыктуу болот го деп ойлойм. Бир күндүн ичинде биз жолуктук долбоорунда бири-бирин жактырып калганда катышуучулар бар имиш. Бул канчалык деңгээлде чын экенин бүгүн биз сиздерге аныктап, ачыктап бергенге биз даярбыз. Бардыгыңыздардын экранга келип беришиңиздерди суранабыз. Бүгүнкү эфир өтө кызык, өтө ысык болот. Бакыт издеп калбай анын изинен, биз жолуктук миллиондордун ичинен. Биз баштадык. Дароо эле бүгүнкү чыгарылыштын башында кастингде өзгөчө көптөгөн биздин көрүүчүлөргө жаккан, аябай мындай сүйлөгөнү мындай орусча айтканда смело экен, укмуш так-так сүйлөйт экен, ушул кызды алгылачы деген да көптөгөн СМС каттар болгон. Акмарал, куш келипсиз. Сиз бияка күйөөгө тийчүдөй эмес эле, үйлөнчүдөй эле келдиңиз да. Саламатсызбы? Көрүүчүлөргө чоң салам жолдойм. Ошондой эле катышуучуларга, эски катышуучулар бизди жакшы жылуу тосуп алышты. Баарына рахмат. Эскилер, э? Ооба. Өзүм жөнүндө тааныштыра кетсем, атым Акмарал болот. 28 жаштамын. Жалал Абад облусунан болом. Ушул жерден пайдаланып, Жалал Абад облусуна да чоң салам жолдоп кетмекчимин. Акмарал, сизде машинам бар, үйүм бар, банкта акчам бар дегенсиз, э? Жок, пока машинам, акчам пока жок. Өткөнкү эфирде мындай, жеми биз ушинтип элестетип алганбызбы сизди аябай? Өткөнкү эфирде айткам, өзүмө ушул убакка чейин өзүмө бир үй алгам деп, ооба, ал чындык. Кол чаап коелу. Караңыздарчы. Азыркы кыргыздын кыздары кыйын. Анан кандай талапта баланы издеп атасыз? Мен өзүм талабымдагы жигит чынчыл, жашоого түз көз караш менен караган, туруктуу, өзүн жакшы алып жүргөн, ыймандуу, мындай зыян эмелери азыраак болсун дейт болчумун. Кандай зыяндуулуктар? Мисалы, өзүн алдап, утурумдуу эле отношенияда турган балдар жакпайт мага. Жөн эле кыздын убактысын кетирип, ойнотуп жүргөндөр жага бербейт. Мага сүйгө түз көз караш менен караган, туруктуу балдар жагат. Акыркы жолу качан мамиледе болдуңуз эле, кыз жигит мамилесинде? Акыркы жолу 1 жыл болду, уже акыркы жолку мамилем. 1 жыл болду, э? Ооба. Канча сүйлөштүңүздөр менен? 1 жылга жетпей эле сүйлөшүп. 2 жолго түшкөнүңүзгө 1 жыл болду жана ал менен сүйлөшкөнүңүзгө да 1 жыл болду, э? Ооба. Болду, сиз жактырбай калдыңызбы же? Себеби экөөбүздүн характерибиз аябай, мен мындай шайыр жүргөнү менен характерим бир аз оорураак. Аныкы да бир аз оорураак, серьезный болчу. Характери экөөбүз келишпей калдык. Мисалы эми кандай оорураак? Сизге талапкерлер келебиз деп атат да, биле башсында ушул характерине чыдап келем дейт алар дачы. Көп нерсени өтө эле жактыра бербейм. Мындай өзүм бир шайыр жүргөнү менен характерим бар. Анча-мынча характериме балдар чыдай бербейт мен дагы. Эмне характер, мисалы? Мен чыдай бербеген. Бир аз капризнаймын. Тамакка капризнаясызбы, же кийимге капризнаясызбы, же сүйлөшүп атканда ошол мырзанын бир мындай кээте түзүлүшүн. Ал бул жактан да. Мисалы, маңдайыңызга отуруп калса, сиз анын ар бир точкасын карап капризный боло берет экенсиз да? Бирок ошол эң зыяндуу, вот ушул сапаттарымды жоготконго аракет кылып келе жатам. Эми буюрса алдыда жакшы максаттар менен келдим, жакшы жакка өзгөрүлөм деген үмүттөмүн. Сиз демек аны сүйбөптүрсүз да анда? Менимче просто симпатия болду деп эсептейм. Ошондо капризнылыгыңыз токтолот экен, эгерде буюрса жогонго аракет кылам. Кандай капризтериңиз бар да, кандай характерлериңиз бар?
кыз киши негизи жаш өткөн сайын уже акыл топтолуп, уже балдардын сулуугуна, байлыгына карабай калат экен. Главное, өзүң адамды тапсаң, жүрөгүң менен сезеткенсиң, ушул адам меникиби, ушул адам мени бактылуу кыла алабы, ушул адам менден чогуу алып кете аламбы келечектеги жашоомду деп ушул суроолор пайда болот экен возраст өткөн сайын. Канча жаш болуш керек сиздин жолдошуңуз? Мен талабымдагы мырзалар бир-эки жаш кичине болсо деле эч нерсе болбойт. 25тен менимче 35 жашка чейин, 35-37 жашка чейин болсо болот. 40ка чейин болот да туурабы? Болот. Тынчтык байкеге аябай чоң шанс болчу. Бардык возраст 40ка келе такалып атат окшойт, көбүнчө кыздардын талабы. Демек, урматтуу көрүүчүлөр, эгерде сиздерге биздин Акмарал жагып кала турган болсо, 25 жаштан 40 жашка чейин талапкер кылып сиздерди кабыл алабыз. Мурда турмушка чыккан эмессиз? Мурда турмушка чыккан эмесмин. Ал үйлөнүп ажырашса эмне болот ал? Үйлөнүп ажырашкан болсо, убагы келгенде ойлонуп көрөм. Биз жолуктук долбоорун ар дайым колдоп келген Кут курулуш компаниясы Бишкек шаарындагы асман тиреген, качествосы эң жакшы сонун үйлөрдү салып жаткан Кут курулуш компаниясынын кандай үй салынып жатканын кийинки рекламада көрө аласыздар. Биз кээ бирки нерселерди билбейбиз. Мисалы, чарчуу эмне экенин билбейбиз. Миңдеген асандардын, бакыттардын, айнуралардын, мээримдердин келечеги күтүп турганда, күн түндөгү эмгектенебиз. Биз сараңдык эмне экенин билбейбиз. Асманга ачылган алакандардын урматына берилген ырысканы бөлүшөбүз өз ээси менен. Биз мен сенди бөлүнүүнү билбейбиз. Бул жерден алган түшүмдү кайра бул жерге салабыз. Биз кыйынчылыкты, мүмкүн эмес деген нерсени билбейбиз. Өлкөнүн өлүгүүсү турганда чегинүүнү билбейбиз. Биз үмүтсүздүктү билбейбиз. Кимдин мүдөөсү эл болсо, ал өзү эл сыяктуу. Бирок биз бир нерсени билебиз. Ал мекен сүйүүсү. Кут курулуш компаниясы. Демек, көптөн талапкерлерге эң сонун мүмкүнчүлүк бар экен. Кийинки сөздү мен Аргенге бергим келип атат. Арген, өткөнкү эфирди да көрбөй алгандар бар, кичине кыскача түшүндүрүп коюңуз өзүңүздү. Саламатсыздарбы, катышуучулар, Санат беке, саламатсыздарбы. Менин атым Арген, 27 жаштамын. Жалал Абад областына караштуу Аксы районунан. Эмне жумуш кыласыз? Учужник азыркы учурда ошол үйлөнө элекмин, бойдокмун. Бишкекте жашайсыз, Ооба, Бишкекте жашайм. Талабыңызда кыздар кандай болуш керек? Менин талабымда кыздар эң башкысы ыймандуу болуш керек, жүрөгүндө ыйман болуш керек. Ошол бой. Турмушка тийип чыксачы? Жок, ага каршымын. Ага каршысыз, Себеп? Себеп дегенде эми сүйүп калсам алам. Сүйүп калсаңыз аласыз, сүймөсөң каршы болор экенсиз да. Эми мындай болот го, жүрөгүңө жаккан адам болот го, мисалы. Тек карап кой. Жүрөгүмө жаккан адам болсо, сразу макул болмокмун. Ошондо талапкер болуп турмушка тийип чыккандар деле келип бир байкап көрүш керек экен, анткени балким сизди сүйүп калышым, сиз сүйүп калышыңыз мүмкүн экен да.
турмушка тийип чыккандар болсо. Болот, ооба. Жашын Жашы канчадан канчага чейин болуш керек? 18 жаштан 25 жашка чейин кабыл ала беребиз. Сиз өзүңүз канчада элеңиз? 27де. 18ден 25ке чейин, а? Улураакчы сизден 1-2 жаш. 27ге чейин. Максимум 27, Көрүүчүлөр, Аргендин талабын бардыгыбыз уктук деп ойлойм. Андыктан талапкер болуп келем дегендер болсо, Аргенге сөзсүз түрдө жазылыңыздар. Биздин кийинки чыгарылыштан баштап биз талапкерлерди кабыл алып баштайбыз. Жана ошондой эле Нарындан келген дагы бир биздин катышуучубуз бар. Назира. Өзүңүз жөнүндө түшүндүрүп айтып берип кетиңизчи, кичине каякта иштейсиз? Эмне жумуш менен алек Мен болосуз? айткан жашым 23 жашта. Мен буга чейин мектеп, Токмокшардын медколлежа медайым иш боюнча аяктагам. Медайымсыз, Бизге Назира деген айнур бар эле медайым го. Биринчи сезондо да Назира деген медайым бар эле да бизде. Бирок азыркы учурда именно корейский компания косметика сатып иштейм, консультант болуп. Ошо биз жолук долбооруна вактын тапканы келдим. Буга чейин да сүйлөшүп көргөм, бирок жактыра албадым. Мен койгон балдарга талаптарым биринчиден адамгерчилик, сабырдуу, ыймандуу, акылдуу болсо, жана өзүнө ишенген, мени колдой билген, туура түшүнгөн инсан болсо жакшы болот. Жашы канча? Жашы деген 25ден 30га чейин боло берет. 25ден 30 жашка чейинки талапкерлер Назирага келсеңиздер болот. Анда биз эфирди алдыга карай улайбыз. Мен бул жакта жалпы отурган катышуучуларга бир суроо бергим келип атат. Эми бул суроо абдан мындай банальный суроолордун бири, бирок буну дагы бир жолу тактагым келип атат. Биз сурайбыз да көбүнчө неге келдиң? Эмне себептен биз жолуктан тапкың келип атат? Хайп үчүн келдиңби? Эмне үчүн келдиң деп аябай сурасак, жок, хайп үчүн эместен, эфирде да сөздөр көп айтылат. Ал эми мен бүгүн баарыңыздарга жалпы суроо бергим келип атат. Ошондуктан ким сонун жооп берем десе микрофонду даярдап туруңуздар. Сырттан биз жолуктук долбоор ачылгы чакта деле сырттан деле үйлөнүп бактылуу болуп жаткандар аябай көп да эми. Азыр деле көп. Биз жолуктук долбоор себеп болбосо деле үйлөнгөндөр көп. Эмне себептен биз жолуктук долбооруна келип үйлөнөлү деп атасыздар? Если сиздерге хайп кереги жок болсо, если сиздерге бизнесиңиздерде раскачка алган кереги жок болсо, эмне канчалык деңгээлде биз жолуктук долбоору сиздерге керек болуп жатат? Кеңиз. Уланычбек мырза. Мырзанын суроосуна өзүм жөнүндө жооп бере кетсем, акындар ыр жазат эмеспи? Ошол ыр бир мен үчүн жазылгандай да. Сүйгүм келет, кээде келет сүйдүргүм. Келет кээде сүйгүлүн үздүргүм. Бирок тагдыр менден катаал экенсиң, алигиче сүйүү бербей күйдүрдүң. Жаккым келет, кээде келет жактыргым. Келет кээде мен сүйүүнү азгыргым. Бирок турмуш менден митаам экенсиң, сүйүү эмес окуу менен азгырдың. Ушул ырсаптарында Баракелде. Ушул ырсаптары менин ушул 18 жашыман ушу 27 жашыма чейинки нерсенин баарын камтыйт деп айта алам да. Биз окуу, жумуш, үй салыш керек, үй алыш керек, финансылык түптөш керек, карьераны өстүрүш керек деп жүрүп, анан ушул биз үчүн ачылган долбоор, мындайча айтканда, бизге окшогон жаштар дагы сыртта абдан көп. Дос балдарымдын 60-70% үйлөнө элек. Баары тең жумуш, баардыгы тең үй, карьера, машина, үй ошону менен жүрүшөт да. Ошон үчүн ушул биз жолуктукту долбоорунан өзүбүздүн чыныгы, мындай бүт Кыргызстан, кыргыз элинин алдында, бүт тууган тушкандардын алдында мындай эч кандай жашырбай туруп, өз оюн ачык айта алган бир улан кыздар үйлөнөт деп ишенем да. Ошон үчүн келдик биз. Эң сонун жооп болду. Азамат Суланчбек, Гулиза алып калыптыр микрофонду келиңиз. Саламатсыздарбы катышуучулар? Саламатсызбы Канат мырза? Мен негизи өзүм жөнүндө айтсам, мен бул жерге эмнеге келдим? Мен Бишкекке келгенден бери ошол иш, окуу, мен кечинде эле үйгө араң чарчап уктаганга эле жетишип ошентип жүрчүм да. 4 жумушта иштеп, мындай телефонго деле. 4 жумушта иштечү элеңиз, Анан иш окума жетишип, мындай өзүм жашоомо деген вообще маани бербей калып турум да. Анан ошол былтыркы жылы кастинг болуп калганда мага апам жөнөтүп, бар көрбөйсүңбү, ушинтип
Саламатсыздарбы, мен Саламат Бактыбековна, трейдинг академиясынын негиздөөчүсү. Трейдинг академиясы 200дөн ашык студентти окутуп, онлайн акча иштөөгө үйрөттү. Учурда ар бир студент 50 000 сомдон кем эмес акча иштеп жатат. Жакшы иштеп жаткандардын катарында 300 000 сомдон иштеп жаткан дагы студенттерибиз бар. Мен өзүм трейдинг чөйрөсүнө келгениме 2 жылдын жүзү болуп атат. 2 жылдын ичинде соода кылуудан көптөгөн тажрыйбаларды алдым да. Анан азыркы учурда ар бир мага келген студентиме ошол тажрыйбам менен бөлүшкөнгө учурда даярмын. Трейдинг академиянын ар бир бүтүрүүчүсү окуу аяктагандан кийин келип ушул бөлмөдөн өзүнүн жумушун жүргүзгөнгө мүмкүнчүлүк алат. Москвада жашаган биздин мекендештерибизге да жакшы жаңылык. Азыркы учурда биз ал жактан дагы өзүбүздүн кеңсебизди ачтык. Келип биз менен чоң иштесеңиздер болот. Эгерде сиз өзүңүздү трейдинг багытында сынап көрүүнү кааласаңыз жана онлайн акча иштеп трейдер болууну самасаңыз, анда трейдинг академиясына кош келиңиз. Жүрө бересиңби деп ошентип айтканда, анан хорошо барып көрөйүн деп ошентип келип калганмын. Анан бул жака келгенде бир жумушумду таштап, азыр 3 жумушта иштедим. Ушул жака убактымды бөлүп, жашоодо деген бул убакка чейин мен аябай түнт болуп турмун да. Мындай жашоодо деле жакшы күлбөйм, сүйлөбөйм, адамдар менен сүйлөшпөйм. Эңнеси акча табыш эле. Түнт болдум да. Биринчи сезондо деле бул биринчи сезон аягына чейин деле отурдум го. Сүйлөсөм сүйлөп, сүйлөсөм жок. Невидимка болуп эле. Анан уже ушул жерде акырында уже кичине ачылып, элдер менен сүйлөшүп, азыр кичине шайыр болуп, мындай өзүмдү ачканга бул мага биз жоктук чоң жардам берди деп айтсам болот. Мен бул жерге келгениме өкүнбөйм. Ошол эгер менин ошол үчүн мен ушул жерге өзүмдүн бактымды тапканы келдим. Демек биз жолуктук долбоор сиздин жашооңуздун өзгөрүлүшүнө жана жашоону сүйгөнгө жардам бериптир, э? Ооба, негизи бул убакка чейин мындай күлбөй, кандай бүт вниманияңды мисалы өзүңдө эле болот экен да, мисалы сырттагы адамдарга маани бербей, эч ким менен сүйлөшпөй жүрүп, өзүм менен өзүм болуп кетиптирмин да. Бул жака келгенде элдер менен сүйлөшүп, ачылып, уже азыр мен өзүмдү башка жактан көрүп атам деп айтсам болот. Эң сонун жооптордун бири болду. Айыма. Саламатсызбы Канат мырза, саламатсыздар катышуучулар. Негизи сиз айтып атпайсызбы, бул жака эмне үчүн ушул жактан тапкын келип атат депчи өзүңдүн теңиңди. Мен өзүм жөнүндө айта кетсем, мен өзүм слишком мындай виртуальный жашоо менен жашап калыптырмын да, ошону байкадым. Досторум деле ушу виртуальный болуп, баары эле виртуальный болуп кеткендиктен биз жолуктук, мага ушу келип мындай аралашып элге, анан ошол жактан мындай кичине өзүңөр байкагандай кичине назик болуп баштадым. Ошо мага биз жолуктуктун ошондой плюстары бар, өзүм ачылып атам. Мурда айтып кеткендей эле чоң компанияларга кошулганды да үйрөндүм. И бул жака мен мындай өзүмдүн требованияларым, талаптарымды айтып, өзүмө бир реалдуу бир талапкер күтөм да, то мага жазгандардын баары эле бир виртуальный эле балдар сыяктуу эсептейм. Мына сезилип калды да магачы. Сиз айтып атпайсызбы, жашоом өзгөрүлүшүнө? Сиз акыркы эфирде дагы айткансыз, мен өзгөрүлүп атам депчи. Бирок биринчи сезон бүткөндөн кийин сиздин TikTok'тогу видеолоруңузду бизге экран запись кылып, ар кандай кылып жибергендер аябай көп болду. Айыма деген бул эфирге барганда актриса экен, мен өзгөрүлдүм, мен мындайм, мен тигиндей болуп калдым. Но TikTok'ко киргенде баягы эле Айыма болуп жатат деп биздин редакцияга сиздин жаман айткан сөздөрүңүз аябай көп келип жатат. Ошондо сиз кандай болуп калып атат ошондо? Сизге жардам бербей, биз ойлоп атабыз, сизге демек жардам бербей атыптыр. Балким да мындай коомчулукка аралашканды үйрөткөнү менен, бирок ошол эле убакта тарбиялык мааниде, эфирде улуу кичүү отурат, ошол жакта сөздүн да маданиятын сакташ керек деген нерсе жактан түрткү болбой элеби биз жолуктук? Түшүндүм сиздин сурооңузду. Мындай да, мен негизи эле биз жолуктукка чейин эле TikTok'то ошондой эле болчумун. Мен ал TikTok площадкада ал жакта ар кандай адамдар отурат. Кээде 1000 адам кирип алып 500 жалаң хейтер болуп чыгат да. Ар кандай энемен баштап атама чейин сөккөндөр. Мен өзүм даже сообщенияларымды көрсөтөм, качан өлөсүң, өлүгүңдү көрсөк болот эле деген адамдар бар. Ооба, мен дагы темир эмесмин. Көтөрөм. Ушу биз жолуктукка келгенден баштап мен стримге көп кирбей калгам да, чтобы кичине бул бул биз жолуктукта созвоно отурат, анан стримден кайра эле мынтип депчи. Өткөндө бир ситуация болуп кеткендиктен мен стримде ооба өтө өзүм мындай эмеге берилип кеттим да.
хейтке берилип кеттим, катуу берилип кеттим. Ал жөнүндө өзүмдүн кабарым бар. Бирок мындай суроо болот да кыргыз элинде. Эмне үчүн сен биз жолуктукта аябай башкачасың, а стримде башкачасың депчи. Биз жолуктукта, например, мени сөгүп аткан киши жок, мени могул жакта каргап аткан киши жок, эч ким менин эмоциямды монтип выводить эткен киши жок болгондуктан мен бул жакта өзүмдү адекватно жашоодогудай алып отурам да. Мен өзүм жашоодо, көчөдө кандай болсом, мен биз жолуктукта да ушундай жүрөм. А стрим ал ушундай жер, ал жакта деген айла жок. Ошол нерсеге вынуждать этип салышат да. Бирок кыргыз элинде мындай сөз бар эмес беле, битке өчөшү көнөңдү өрткө салба дегендей, мен да кээде катачылык кетирип алам, ошентип хейтке алынып кетем. Демек сиздин жашооңузда мындай негативти көбүрөөк, мисалы сиз биз жолуктук долбооруна келип позитив алып кетип атам, өзгөчө сонун нерселерди алып кетип атам, бирок негедир стримге киргенде мен негативке көбүрөөк басым жасап атам. Анткени мындай болуп атат да, сиз ошону баштап атасыз, өзүңүз түшүнүп атасыз, что кирсеңиз кайра ошолорго ответ берип, өзүнө жараша ответ берип, мындай жаман сөз айтарыңызды билип атасыз дагы. Баягы эми мындай үстүнөн айта кеткенде бир нерсени чукуй берсең, ал жыттанып берет да. Ошол эле кайра стримге келип эле тилерди чукуп атасыз да, алар жыттанып атат да, сизге сиз дагы ошолордун деңгээлине кирип жазып атасыз. Эми стрим бул сиздин бизнесиңиз эмес. Сиздин өзүңүздүн бизнестериңиз бар. Өзүңүздүн мындай ыр жасырсаңыз деле профессионалдуу ырдап атасыз. Гүлиза менен эң сонун чыгармаларды аткарып атасыз. Любой адам мисалы уважать этип угуп атат да. Бирок ошол эле TikTok'тогу стрим наоборот сизди терс жагынан көргөзгөнүн түшүнүп отурган эмне себептен кайра кирип атасыз ошого? Биринчиден бул TikTok менин жумушум катары болуп калган, стримчи. Мен стримден дагы акча табам. Бирок мен айтпайм, мен кирип алып эле элдер менен урушуш үчүн кирбейм. Бирок менин наоборот кыргыз элим көп келесолорго теңелбегенимди жакшы көрүшөт. Ар кандай кличкаларды коюшат мага. Мотуева десем, Нурлан Мотуевдин образына кирип сүйлөп коем. Там ким деп гана мени ат коюшкан жок. Бирок мен кайра ошого таарынып ыйлап отура албай, наоборот образга кирип коем да. Бирок көбүнчүлөр пародия эмне экенин түшүнбөйт экен. Тилекке каршы мен пародия кылып жүрсөм, мени уже сен Мотуевдин бир тууганысыңбы, Нурлан Мотуевдин кызысыңбы, аялысыңбы, ар кандай сөздөрдү айтып, кээде мондай эмоцияга алынып кетем, мен аны мойнума алам да. Могу биз жолуктуктан мени эч ким эмоцияга атайлап менин жиниме тийбегендиктен мен бул жакта болгондой айтып отурам. Мисалы, сиздин пародия кылганыңыз баарыбызга жагат, мага деле жагат, мен деле күлөм, жакындарыма жиберем. Бул пародиям туура эле, ал пародияга ар ким ар кандай жаза бериши мүмкүн да. Ошондо кийинки жашооңузда ушинтип улана өрөбү өмүр бою. 40-ка чыкканда да, 50-ге чыкканда да, 60-ка чыкканда дагы. Анан биз айтып атабыз да, мисалы Анжелика айым өткөндө эфирде сизди сактап калган да. Айыма өзгөрүлүп атат, мен айыма мынтип иштеп атам, айыма жакшы жакка себеп бололу деп атабыз да. Бирок сиздин азыркы сөзүңүз болду мен стримге кирбейм, же мен болду жаман сөз айтпайм деген сөз жок болуп атат. Бирок мындай түшүнгүлө мен ал жака кирип алып, мындай жаман сөз айтып отурушум керек, эфирге келип приятный болуп калышым керек деп атасыз да. Мен дегенчи Канат байке айтып атпаймынбы? Сиздин сурооңуз мен мындай түшүндүм да, эмне үчүн сен биз жолуктукта башкачасың, а стримде башкачасың? Азыр башка суроо берип атам да. Азыр кандай суроо берип атасыз? Азыр ошондо дальше эмне кыласыз? Ошондо кийинкисинде да ушул эле образ менен отура бересизби? Мен экинчи сезонго аябай даярданып келдим. Мен деген мурдакыдай болбой, кичине мындай кызыл кандуулукка алдырбай, сабырдуулукка үйрөнөйүн деп келдим. Анткени мен редакторлорго да, сизге да, Анжелика эжеге да сөз берип койдум. Экинчи сезондо өзүмдү башка жактан көрсөтөм деп. Эми бүгүн экинчи эле выпуск болуп атат го, ошо стрим жок, ошол стрим эмне болот эми TikTok? Стримге мен сөзсүз кирем, бирок баякыдай болуп, кандай десем, начар адамдарга теңелбегенге чоң аракет кылам. Албетте теңелбеш керек. Эгерде сиз мыкты талапкер күтсөңүз, сиз да мыктылыгыңызды көргөзүшүңүз керек да. Албетте ар бир адам эмоциясы бар, ар кандай сөз сүйлөйт, бирок это эмоция менен да. Бирок мен дагы да сизге ишенем, дагы да колдойм. Дагы да ийгиликтерди каалай беребиз. Чоң рахмат. Талапкер жөнүндө айтам дегенсиз да, эмне кандай талапкерлерди күтөсүз? Менин талаптарым боюнча жаш жагынан айтсам 25 жаштан 35 жашка чейинки мырзаларды кабыл алат элем. Эми азыр финансы жагын айтсам сразу эле башат да, ой кыздар акчага эле карайсыңар деп. Жок, мен уже мага уже бутуна турган өзүнүн мындай жумушу бар, үйү бар дегендей эле да. Эми обязательно бир шумдук бай болбосо да, байлыкка чогуу деле жетип алабыз, бирок уже мындай турукташкан мырзаны каалайт элем. Дагы кандай талаптарым? Сабырдуу. Турмушка үйлөнгөнбү же үйлөнгөн эмеспи?
Эми негизи бул ушу стереотипке кошулгум келбейт да, ажырашкандардын баары эле бир жери не то деп коет го. Жок, ажырашса деле балким ал каталчылык аялынан кеткен болуп калышы мүмкүн. Так что мен ажырашкандарды деле кабыл ала берем. Физиологдук долбоордун көрүүчүлөрү жана ошондой эле урматтуу талапкерлер 25 жаштан 35 жашка чейин болсоңуз, сиз айыманын талабына дал келип кала турган болсоңуз, анда сизди айымага талапкер катары күтөбүз. Жана ошондой эле айыма дагы эми 100% айткан жок, бирок турмуш курса дагы бир сүйлөшүп көргөнгө аракет кылам дейт. Ошондуктан сиздерди күтөбүз. Салам достор, барыңыздарга, көрүүчүлөр. Канат мырза жакшы суроо бердиңиз. Бул суроо мага аябай көп келет негизи эле. Биринчи сезондо да таппадың, экинчи сезонго неге калып кеттиң, же болбосо сен сыртта көп жүрөсүң, клиптерде түшүп атасың, съемкалардан таппайсың, же болбосо тойлордон таппайсыңбы? Ошол жакта жакшы кыздар бар деп. Ушуну бериш керек да негизи. Ошол суроо аябай көп келет мага. Негизи эле ушул жерде деле отургандардын арасында бар болуш керек ушул суроо. Ооба, негизи мен деле өзүм бактым үчүн күрөшөм. Биз жолук долбоору бул жерде мага аябай чоң мүмкүнчүлүк берип атат. Неге дегенде, ушул жерде баардык ачык айкын көрсөтүлөт. Балким ушул адамды ушул жерден тапсам экен деп жакшы ниет менен келгем. Буга чейин биз жолуктукка чейин мен сыртта 4 жыл жүрүп калдым. 4 жыл жүрүп, ал жакта кыздар менен сүйлөшкөнгө деле убакыт болбоду. Ошол себептен сырттан келгенден кийин биз жолукту башталып калды. Долбоорго мен кастингге келип, анан кийин ушул жерге отуруп калгам. Ошодон бери биринчи сезондо мага талапкер келген жок. Экинчи сезондо буюрса талапкер күтөм. Талабым боюнча үйү бар, машинасы бар, бизнеси бар кыздар керек. Тамаша. Эң негизгиси өзүн сыйлаган, анан өзүнүн үй бүлөсүн сыйлаган, эркек кишини көргөндө кичине жалтанып турган, мындай. Жалтанып деген кандай ал? Мындай жалтанып деген эми көпчүлүк туура эмес түшүнүп алышы мүмкүн. Кичине ийменип турган, жүрөгүндө уялып, ылдый карап турган мындай кызык. Эркек кишини деген үнүн укканда кичине мындай назданып, же болбосо бир сөзүн кайталап калган учурлар болот го. Ушундай өзүн сыйлаган эң негизгиси кыздар керек. Анан мен ойлойм, өзүн сыйласа, мен ушул нерсени биринчи сезондо деле талабым ушундай болчу. Өзгөнү да сыйлай алат деп, өзүн сыйлаган, мени сыйлаган, бир туугандарым сыйлаган. Апам болсо буюрса аппак жолун камдап күтүп атат, буюрса талапкер, мен сизди күтөм. Ал эми баарыңыздарга бакыт каалайм, бактыбызды табып кетели. Океанага кандай? Баарыңыздарга да бир жолу салам. Канат байке, саламатсызбы? Мен сиздин сурооңузга жооп берип кетсем, биз жолуктук долбоору мага канчалык деңгээлде керек? Негизи эле мага эмес, баардык кыздарга бул биз жолуктук долбоору аябай чоң мүмкүнчүлүк деп эсептейм. Мисалы, азыркы учурда кыздар турмушка чыгып жатканда көп жаңылышат. Бул биз жолуктук долбоорунан андай нерсе болбойт деп ишенем. Бул жакта баары ачыкка чыгат. Анан эң чоң нерсе бул бизде тандоо бар. Ошол мүмкүнчүлүк өзүңдүн адамыңды тандай аласың да бул жактанчы. Анан турмушка чыкканда ошол бир эле адам менен түбөлүккө кете ала турган ошондой мүмкүнчүлүк деп ойлойм да биз жолуктукта. Себеби баары ачыкка чыгат. Анан адамды туура тандайсың бул жактан. Ошол. Керемет жооп болду. Талаптарым боюнча дагы бир нерсени айта кетсем. Ким боюнча? Талаптарым боюнча өткөн эфирде кыска эле айтып койгом. Негизи айыма жеге кошулам. Мага дагы бутуна турган бала эркек киши керек. Себеби мен кичинекей кезимден бери өзүм өсүп. Урматтуу көрүүчүлөр, мен Дубайдамын. Биз жолуктук долбоордун көрүүчүлөрү, ысык салам. Актилек Авто Дубай сиздерге сонун машиналарды салып жиберебиз. Сиздерге бардык маалыматтарды туура бериш үчүн Дубайдагы эң чоң аукционго келдик. Бул жакта дүйнө жүзүндө мен деген перекупщиктер көп, бирок кыргыздар дагы аз эмес. Мына ушул ренжи кайсы кыргызга буйрук калат болду экен? Автотур аркылуу Дубайга келип каалаган машинаңызды аукциондон сатып алсаңыз болот. Актилек Авто Дубай өзүнүн профессионалдуу командасы менен сиздер үчүн кызмат кылат бул жакта. Келесиз дагы мына бул жерден каалаган машинаңызды, каалайсыз Range Rover, каалайсыз Mercedes, каалайсыз вертолет, албетте тамаша. Эң сонун машиналарды Кыргызстанга айдап кетсеңиз болот, же заказ берсеңиз болот. Жап-жаңы машина заказ кылам десеңиздер, Актилек Авто Дубай өзүнүн профессионалдуу командасы менен кызматта. Ушул турган Instagram баракчасы, номерлерге кайрылыңыздар, колум калчылдап атат.
болгон маалыматты бердим окшойт сиздерге. Баары эле түшүнүктүү болду окшойт, урматтуу көрүүчүлөр. Мейлиңиздер, анда көрүшөбүз. Өзүм камсыздайм да. Анан ошол нерседен уже чарчап мен мисалы бутуна турган эле адамга даяр нерсеге келсем деген ой бар да мендечи. Ошол нерсени каалайт элем. Бирок мен мисалы ошондой точно керек деп айта албайм. Ар кандай нерселер болот, башка адамды деле сүйүп калышы мүмкүн. Бирок негизи талаптарым ошондой. Кичинекей кезиңизден бери кантип өзүңүздү бактыңыз? Канча жашыңыздан бери бактыңыз? Эми мага да кызык болуп кетти. Негизи мен үйдөн эң улуусумун. Эң улуусу, апам өзү иштеп жүрүп, үйдө мен эле жалгыз эле калып, кичинекей инимди багып, өзүм школго барсам дагы ошентип жүрдүм. Андан кийин апам үйдө болчу деле эмес, жумуш боюнча. Анан тайжемдин колунда өстүм башында. Тайжемдин колунда өсүп, мама баргым келет деп жүрүп, кайра эле Бишкекке келип интернатка өттүм. Ал жактан деле өзүмчүл болуп калгам да, уже өзүм үчүн өзүм чечип, бардык нерсени өзүм чечем да. Анан ошол нерседен мен ошон үчүн айтам да, эркек киши менин жанымда чечкиндүү болуш керек да. Баарын мен кылам, мен эметем, ушундай болот деп туруш керек да. Канча жашыңызда келдиңиз эле интернатка? Канча жашыңызда интернатка? 3-класста. 3-класста. Ошондо сиз канча жашыңыздан баштап акча таап баштадыңыз өз алдынча? 5-класстан баштап. Жайында иштечүмүн. Эмне жумуш кылчу элеңиз? Океанан ушундай экенин таң калып атам. Мен аябай назик, акча таап албаган адамдай көрүнөт го. 5-классыңызда эмне жумуш кылчу? Жайында иштеп, акча топтоп, мектепке деген акчаны өзүм топточумун. Жайында эми ошондой эле, мисалы сатып, суусундуктар сатып, шоро сатып, ошондой иштерди иштегем. Көчөдө суусундук сатып, шоро сатып иштечүсүз, Биз күтпөгөн сырлардын баардыгы ачылып атат го. Ошондон бери ошондо азыр 19 жаштасыз, Ооба. 9-ду бүтүп мектептен кетип, өзүнчө квартирага чыгып, дагы деле иштейм, өзүм төлөйм баарын. Ошол себептен ушундай талаптарым бар да. Эч кимге көз каранды болбой 19 жашка чейин 5-классынан баштап Океана, урматтуу көрүүчүлөр, өзүн багып келипти. Бул да сиз жашооңузда аябай чоң тажрыйба алып атыптырсыз. Мен да аябай таң калып атам. Рахмат. Сиздин талабыңызга ылайыктуу биз талапкер тапканга аракет кылабыз, албетте. Жок, мен 20 жаштамын. Ушул жылы 21-ге толом. Сиз 19-да эмес 20дасызбы? 20. 20 жаштамын. Жакында канчага чыгасыз? 22-ге чыгасызбы? 21-ге чыгам. 21-ге чыгасыз да чын. Микрофонду Мунарбекке берип коюңуз. Гүлиза, келиңиз. Мен өзүмдүн талаптарым боюнча айтпаптырмын. Андан мурун мен бир нерсени айтып кетейин дедим эле. Биринчи сезондо мага эч ким келген жок. Биринчи сезондо мен өзүмдү билем, кандай отурдум, ошол үчүн мен ал нерсеге жакшы эле карайм. Экинчи сезондо эми азыр кичине коркуп атам, рус келди менен элдер кичине бизде ойлошот экен да, экөө жүрөт депчи, сүйлөшүшөт деп. Анан талапкерлерге айтмакчымын, ошол үчүн бул экөө сүйлөшүп калышы мүмкүн деп, мындай келбей койбой, коркпой келе берсеңер болот. Менин талабым бул өзүнө ишенген, эркектик мүнөзү бар, мени сыйлаган, өзүн сыйлаган мырза болсо деп тилейт элем. Жашы 25-тен 30-га чейин болсо болот. Экөөбүзгө эгер талапкер келбесе, Гүлиза экөөбүз сүйлөшөр элем, Ошо талапкерлер биринчи сезондо экөөбүзгө тең эч ким келбеди да. Бирөө эле адашып келип алган, Мунарбекке келип кайра. Эми биз жолуктук долбоору Мунарбекке кандай пайдасын тийгизгенин биз укканбыз, эл деле билет. Анан Мунарбек, сиз жанатан бери бир башкача болуп атасыз да. Же балким сырттан бирөөнү жакшы көрүп калдыңызбы? Акыркы бейшемби күнкү эфирде дагы бир башкача болдуңуз, бүгүн да башкачасыз. Балким айтаттырсыз бизге. Саңыздарбы, Канат мырза? Салам алейкум. Жана ошондой эле биз жолуктуктун көрөрмандары. Ушинтип экинчи сезондо да баштап алдык. Кудай буйруса, аябай жакшы маанайда, жакшы адамдар менен деп айтсам болот. Анан мен мындай өзүмдүн ичимде бир характерим бар да. Любой жерге барсам, бир нерсени өндүрүп же бир нерсени чыгарып кетишим керек да.
Мен биринчи сезон бою 3 ай бою өзүмдүн мындай жок дегенде кичине жактырган адамымды издедим, бирок таппадым да. Бирок азыр мен бир нерсени айткым келип атат. Барыңар тура эле түшүнөсүңөр, биз бул жака таанышканы келдик, сүйлөшкөнү келдик. Ушул жаңы катышуучу кыздардын бирөөсү менен мен убакытты созбой эле азыр эле мынтип сүйлөшүп, таанышып көрсөм деп ойлоп атам да. Шокмун. Ким? Бирок аны макул дейби, жокпу билбейм, бирок бул эркектерге нормаль эле. Ооба деп. Сонуш кылып көрөйүн, сүйлөшсөк, сүйлөшүп көрөбүз, таанышып. Бегимай менен сүйлөшүп көрсөм деп атам да. Жолдош жанына отурат да. Суу алып келип берип атпайбы? Жок, азыр жолдоштун да оюн угабыз. Сен бул жактан жолдош ушинтип созолонуп жүрө берсе, үйлөнбөй жүрө берет. Мен деле созолонбой элем, мен деле үйлөнбөй жүрөм. Өзүмө тийип кетти бул сөз кайрачы. Жолдош, сиз да Мунарбектикиндей сезим болуп атабы Бегимайга? Бегимайга азырынча сезим жок, бирок деген биринчи Мунарбек сүйлөшүп көрөрсүң. Болбой калса аны сүйлөшүп көрөсүз да. Ошол. Кимге сезимиңиз бар сиздин? Азыр бул жерден биринчи жолу көрөт. Азырынча эч кимди деле тааныган жокмун, бирок азырынча айта албайм. Кийинки эфирлерден айтып каламга буюрса. Мунарбек, эмне себептен Бегимай жактырдыңыз? Сырткы келбети чылмайып, минтип турса жактырдыңызбы же сүйлөшүп көрдүңүзбү сиз Бегимай менен? Биз жана обед кылып аткан убакта кичине сүйлөшүп калдым. Бирок мага да өзүм мындай анча-мынча жак көрбөйт да эч кимчи. Анан эси мен ичимде бир нерсе болсо мен ачык эле айтам да. Аны сен өзүң сиз өзүңүз деле жакшы билесиз, Канат мырза. Ошон үчүн мен сразу эле айткым келди. Убакыт созуштун кереги жок. Биз бул жака ойноп келип аткан жокпуз. Таанышканы келдик, таанышалы. Сүйлөшкөнү келдик, сүйлөшөлү. Туура. Эми Бегимайдын эле жообун күтөбүз. Кыздар ушундай чечкиндүү балдарды аябай жакшы көрүп турушат. Гүлиза, эмне дегиңиз келип атат? Биринчи сезондо кичине Мунарбек эме болду да, эмне эле жанагындай бабник сыяктуу жүрдү да. Бир туруп Айдай, бир туруп Асель, анан сырттан деле башка кыздарга мындай телефондон айтып көргөндөрүн биз кыздар менен сүйлөшүп көргөнбүз да. Анан азыр могу экинчи сезондо кичине өзгөрүлүп, чын эле жаккан окшойт деп ойлоп атам да, кичине өзгөрүптүр. Былтыркы сезондо кичине айтпай, мынтип телефонуна жазып көрүп, анан макул десе анан кийин мынтип ушинте берчү да. Мындай эле. Кыз ооба десе анан бербей эле. Азыр болсом коркпой мынтип өзүнүн эмесин, чувствосын айтып атат, значит, кичине чын эле бир нерсе бар окшойт. Гүлиза, туура айттыңыз. Анткени биринчи сезондо Мунарбек жакшы көрөсүңчү, жок жакшы көрбөйм жөнүнө сүйлөшүп атам деп берчи да. Актана берчи. Азыр актанбай дароо айтканда биз чындап эле туп-туура айттыңыз. Канат байке, мен Бегимайга мындай как совет катары айткым келип атат. Мен деле башында Мунарбекти жакшы анча тааныбаганда анча жактырчу эмесмин да. Бирок Мунарбек менен мындай чыныгы келип жакшы отуруп бир шашпай сүйлөшсөң өтө жакшы бала. Мен сага айтат элем, бир шанс берип, экөөңөр таанышып көргүлө. Биз азыр силерди сразу эле жүрүп кеткиле деп элекпиз, эми таанышып көргүлө деп мен сага как совет катары айтат элем. Гүлиза туура эле айтты. Биринчи сезондо Мунарбек эми баарыбыз эле байкап калдык да. Бул кыз менен таанышып, тиги кыз менен ошондой жаңы эле келген элек да. Анан ошондо бизге деле сезилген да. Азыр карасак Бегимайды жанатан бери эле карап атат. Бирок балким ушинтип баштайын деп аткандыр, мындай чекеде, мындай Бегимай чекеге отуруп алып мындай алмага өтүп мындай. Бул жаңыра тамаша. Бегимай чын эле Мунарбек мыкты жигит, ачык айткан жигит. Келгиле, байланышып көргүлө, таанышып көргүлө. Сиз Ырыскелдиге да жаккан окшойсуз. Ырыскел дароо эле айтмак жаксы. Эгер жакса мен айтмакмын, жолдошко окшой эле жанына отуруп алмакмын да. Мен Мунарбекке айтарым бар. Мунарбек, Бегимайга аракетиңди кылып көрө бер. Бегимай если Мунарбек сага жакпаса, убактын албай эле сразу жообун берип кой. Анткени мен Мунарбекти күтүп атам деп койсуз. Ошо. Ооба, бул жерден эми мындай да дароо эле жок деш деле болбойт. Эми анан сүйлөшүп көрсө эле, сүйлөшүп кетти деген сөз эмес. Жөн эле таанышуу катары, мындай адамды көрүп, байкап көрсөңүздөр болот. Бегимай, сиз эмне дейсиз бул жөнүндө?
Саламатсызбы Канат мырза, саламатсыздар катышуучулар. Бул эфирге келгенден бери чынында аябай катуу сүрдөдүм. Себеби дегенде сыналгындын аркасында отуруп, сыналгындын артында көрүп коюу башка экен. Ал эми бул жерде мына ушунча көп камералар, жарыктыктардын жанында сүйлөгөн адамдын бир топ эле сүрдөтөт экен да. Ошол себептен бул жерде азыркы болуп жаткан нерсеге мен өзүмдүн оюмду айта кетсем, Мунарбек мырза чынында жакшы жигит экен. Бирок бул жерде менин ата-энем, үй туугандарымдын дагы ою маанилүү да. Эгерде Мунарбек мырзанын мурдагы жашоосунда жубайы, мен мурда эфирден көргөм да, жана ошол эле учурда баласы болбогондо мен азыр сунушту ойлонбой туруп макул деп кабыл алмакмын. Бирок бул окуялар өткөндүктөн мен азыр сунушту кабыл ала албайм. Жолугушууну да кабыл ала албайсыз, Ооба. Ошондуктан капа болбойт деген үмүттөмүн. Сиз өзүңүз мындай ойлочу элеңиз, балким бир турмуштан ажырашкан болсо, сүйүп калсам тийгенге даярмын дегендей ой болчу эле сизде? Ой жок. Сиз турмушка чыкпаган балдарга тийгиңиз келет, Ооба. Турмушка чыккыңыз келет. Ооба. Мен кайра өзүм сүйлөп коеюн, Негизи ушул мурунку чыгарылыш башталганда дагы ушул проблема негизи башынан аягына чейин мага аябай мындай тоскоол, катаал болду да. Самом деле бардыгы силер көргөндөй, силер ойлогондой эмес ал жакта. Жубайың деп ошол жерде дагы кичине туура эмес айтылып кеткен. Негизи ал жакта жубай, субай деген эч нерсе болгон эмес. Эми просто актагым келбейт. Негизи ошондой ситуация болгон. Бирок официальный жубай, субай деген нерсе болгон эмес да. Анан мен Бегимайдын жообун туура эле кабыл алам. Анткени ар адамдын өзүнүн ою бар, максаты бар дегендей. Ошол? Ошондо сиздин аракетиңиз токтоду да? Жок, меники токтойт сразу эле. Если адам, мен мындай адаммын да, жашоодо деле, бизнесте деле, если бизнести деле бирөө менен баштасам, ал өзүнчө мындай кылсаң, тигиндей кылсак деп ушинте берсе, мага жакпайт да, мага мындай тарс айтып, тарс чечкен жагат. Азыр Бегимай өзүнүн жообун туура эле айтты да. Ушундай мага андай адам кереги жок деди. Мен анын аркасынан ээрчип жүрө бергенде уже кереги жок да. Эми ар бир адам биринчи жолу укканда, биринчи жолу эметкенде чочуп айтышы мүмкүн да. Бирок сиз жигиттик кылып, аракет кылып көрүңүз, мамиле кылып көрүңүз. Эми бир ай өтөт, 2 ай өтөт, ошондо деле балким эметмек сиз тарс айтса, тарс айткан мамиле болбойт да. Бардык мамилеге эми биз сиздин жакшы көрүп калганыңызды билип атабыз да, ошон үчүн биз сиздин аракет кылышыңызды суранып атабыз да. Тарс эле үйлөнүш кыйын го, тарс боло берсе баары. Тарс болот, Канат мырза. Мен билем, мен адам тарс эле болот да. Мен бул жооп мындай так даана болуп атпайбы? Мага мындай депчи. Мен тарс болгон сүйүүнү. Если мындай, хотя ойлонуп көрөйүн, же болбосо үйдөгүлөр менен кеңешип көрөйүн десе, мен аны аракет кылмакмын. Бул жерде даана жооп бергендигине байланыштуу, меники дагы даана ушул жерден токтойт. Үйдөгүлөр менен кеңешип көрөйүн дедиңизби? Мен ошондой уктумбу? Үйдөгүлөрдүн ою маанилүү деди окшойт. Демек жолдошко жол ачылды мына. Жок. Өзү жооп бере атпайбы жолдошчу? Мунарбек, сизди дагы сүйүшүңүздү каалайбыз анда. Кийинки сүйгөндө тарс дебейсиз уже. Канат байке, мен бир нерсе айтып койсом болобу? Мен минут коюнчу, жолдош, 1 минут. Мындай айтып коеюн, дагы элдер туура эмес түшүнүп, дагы азыр ырскелди айтмакчы, буну менен сүйлөшүп, тиги менен сүйлөшүп деп ырскелди айтып атпайбы? Мен негизи анда деле буну менен аны менен сүйлөшкөн эмесмин, аны өзүңөр жакшы билесиңер. Азыр деле бул Бегимайга айткан сунушум кабыл алса мен аракет кылып көрмөкмүн да. Мен деле Бегимай сүйүп калып жүрөгүм жараланып аткан жери жок. Эми бул жерге таанышканы келдик баарыбыз. Ошон үчүн неге сунуш кылбашыбыз керек? Жөн эле отура беребиз бири-бирибизди тиктепчи. Туурабы? Ошон үчүн сунуш кылып көрөйүн дедим. Значит, экөөбүз. Эгерде сүйбөсөңүз Бегимайдан башкага секирип көрбөйсүзбү азыр? Жок, каяктан айт. Бир күн убакыт берели анда сизге. Жок, мындайда Мунарбек, сен азыр кайра мага айтып атасың да. Мен аны жөн эле тең туш катары эле тамашалап койдум. Бул жерде
таанышканга келгенбиз деп. Ошондо таанышканга аракет кылгансың да, моюнга алыш керек ал нерсе. Мына кыздар деле айтып атпайбы? Ошол жерден бир кыз менен таанышайын дедиң эле окшошподу, кийинки кыз менен таанышайын да окшошподу. Эми азыр Бегимай жок деп койду, сен башка эч ким менен таанышпайсыңбы? Таанышкың келет да, мисалы үчүн Алма менен таанышкың келет азыр. Кайратчы. Келди, мен ким менен таанышып, ким менен ойнодум, ошону айтчы. Жок, мен сени ойноду деген жокмун. Негизи эле тамаша катары айтып анан кийин ошол нерсени тийиштирип айтып атпаймынбы? Азыр Бегимай жок деп койду, Бегимай жок деп койду. Азыр таанышпай коесуңбу? Талапкер кезде күтпөй коесуңбу? Күтөсүң да, күтө берем. Мына сага түшүндүрүп коеюнчу. Ырыскелди экөөбүз тамашалашып, ар нерсени сүйлөшө беребиз. Бирок деген биякта элдер көргөндө ошентип ойлойт экен, мунар будан буга секирип, тигиден тигиге секирип, сен тамаша экениңди билбейт да аны элдерчи. Ошон үчүн айтып атам да. Мен эч ким менен эч жака секирбейм. Бирөөгө если мага кичине жагып атса, мен ошону өзүнө эле айтам да. Сен мага жактың депчи. Жок, Мунарбек, бул эмнеге ал нерсени айтып калдым? Кээ бир кыздар, ошол кыздар жазып калчу эле да, ушу өзүнүн катышуучу кыздарчы. Мунарбек бекке мындай деп атат, анан тигиндей деп атат, ойлонуп көрөйүн дедим эле, тияк бияк деп, кандай дейсиз дейт. Мен эми эч нерсе дей албайм да. Мунарбектин өзү менен эле сүйлөшүп көр дейм да. Башка эмне дейм? Ошентип убагында жазып башында ошентип жазышкан да. Анан ошол нерсе эске келип калып атпайбы азырчы? Эми жаңы эле башталып атат. Анан айтып атпаймынбы, биринчи Бегимай менен таанышып көр, анан эгер жок десе, анда кийинкиси менен таанышып көр. Мындай кылайлычы, мындай деп атам да, эми тамашалапчы. Так жооп берип коюңушу акырында. Мен эми азыр Бегимайга сунуш кылган, Бегимай сүйүп калып, башка кыздар менен сүйлөшө албайм дегеним жок. Ошо да. Дагы сүйлөшөбүз, дагы жүрөбүз. Башка кыз чакса мен ага деле айтам да. Мен мындай айтпай жүрө бербейм да. Сыртыман жактырып жүрө бербейм да. Айтам сразу эле, сен жактың, сүйлөшүп көрөлү, болбосо болду, болбосо жок. Ошентип эле айтам да. Анан ар кимден ар кимге секирип деп, жана Гүлиза да айтып кеттиң, ар кимдерге жазып депчи. Ошондой нерселерди жөн эле койгулайм, мурунку илгерки нерселерди коскобой. Секирди деген жокмун эми, мен болгон нерсени айтып атам. Келди, түшүнүктүү болду, келди. Мунарбек мырза, бир мүнөт ортоңо чыгып коеюнчу. Азыр Уларбек эми Уланчбек сүйлөп койсун. Адам өсөм десе, кемчиликти туура кабыл алыш керек да. Анан баягы душман сүйдүрүп айтат дейт, дос күйдүрүп айтат дейт да. Эми Ырыскелди байкенин айтканындай туура эле кабыл алып, баягы кемчиликти оңдой билсек, биз өсөбүз, алдыга жылабыз да. Бул жерде Мунарбек мырзаныкы туура, Ырыскелди байкеники чын болуп калды да, эми талаш тартыштын кереги жок да. Мен кичине оюмду айтып кетейин. Мен баштадым бул нерсени, бирок чындыгында эле ошондой болгон. Мен кичине мындай жылыш бар экенин байкаган үчүн, типа жакшылыкка жылып атыптыр деген ойду айттым. Негизи биринчи сезондо, мисалы, мен айтканым калп болсо, могу эки кыз отурат, биринчи сезондо айтып кетишсине. Биринчи Айсель, анан Айдай, анан кийин биз отуруп сүйлөшүп калдык, кыздар менен сүйлөшүп отурганда, анан кийин эми чынын эле айтып берейин, мага дагы жазып көргөн. Мен бирок аны эфирге чыгып аны айткым келген жок. Бул сен мага деле жаздың го деп. Ушул жерден токто. Жок, Мунарбек менен мен сага жазган эмесмин. Мунарбек менен айтып кетейинчи, мен эч качан жалган сүйлөбөйм. Гүлиза, сен баяда дагы чалгансың, нерсең айта кетейинчи. Чалганыңды айтсаң, чалганыңды. Жок, чалам, мен сага постоянно чалам. Эмнеге чалам? Эмне деп чалганыңды биз андан кийин биз чалып сүйлөшкөн жокпуз. Мен толук айтып кетейинчи. Мунарбек эч качан өзүнүн кылган ишин, жок, Мунарбек эч качан өзүнүн кылган ишин мындай таана алган эмес. Биз деле былтыркы сезондо оозубузду ачып эле калганбыз да. Мисалы, эфирде кичине башкача болуп, сыртта вообще башкача болчу да биринчи сезондо. Азыр кичине токтолуп, может, жаңы катышуулардын жанына кичине уялып атат окшойт. Мен кичине оюмду толук айтып кетейин, Мунарбек оюм бөлбөй турсаң. Айтыңыз. Негизи Мунарбек эч кандай жаман оюм жок, бирок мындай кичине адам эмне деп айтсам болот. Бирок биринчи сезондо чын эле ошондой болгон. Биз анан мага кыздар айтып калды, бул баарыбызга эле жазып чыккан деп. Анан деп эле, типа ошондой болуп калды. Бирок мен ошону сени кайра жакшы эме кылып, сразу эле айтып атат, элдин көзүнчө уялбай деген ойдо айтканмын. Таарынып калсаң кечирип кой, бирок эгер чын нерсе болсо кичине кабыл алып коюш керек. Сен эч качан эч нерсени кабыл албайсың. Кыздар айтып кетсең, океан менен мындай кылалычы. Баарына жазып чыкты деген сөзүңө азыр ушул жерде жооп бересиң. Биринчиден, экинчиден ким? Уланчбек. Сен бияка канчанчы экинчи жолу, үчүнчү жолу келип атасың, үчүнчү жолу келип атасың. Биз биякта уже 3-4 айдан бери отурабыз да. Сен азыр биз бияктан эмне деп сүйлөп атканыбыз, эмне деп иш кылып атканыбыз элдин баарына көрүнүп турат да. Бу жерде баардык эле ой сеникинде эмес, баардыгынын эле ой меникинде эмес да. Мисалы үчүн Ырыскелди экөөбүз тамашалашып койсок деле урушуп кетти деп ойлойт да. Түшүнүп атасыңбы? Постоянно эле, мисалы үчүн мен ачыкты айтып, мынтип бетке айткан үчүн жаман көрүнө берем. Мунарбек, сен ушундайсың, постоянно сен урушуп бересиң, минте бересиң депчи.
бирок адамдар мынтип кошуп айткандан да кичине уялыш керек да. Гүлиза мисалы үчүн бардыгыбызга жазып чыкты деп атасың да, мен кимге жазганымды билем. А сен өзүң айтып атасың, мага да жазды, чалды депчи. Мен сага чалам, жазам. Анткени мен сага башка жумуштар боюнча чалгам турабы, аны даже жөнөткөм. Айма сен кошулбай тур. Сен мага чалып алып, сен эгер мен сага сөз салсам, сен жок дебесең, мен сага гүл алып келип сөз салам деген сөзүң бар. Мен аны бул жерге келип айтып, Мунарбек мага ошентип айтты деп айткым келген жок. Ошол бойдон калтырдым. Ошону айта кетиңиз, Котур Айма талашпай туруңуз. Гүлиза, мен сага ошентип айттым. Ооба. Бирок анын баары тамаша болчу да. Антип тамашалап биз сүйлөшөрбүз. Ага чейин деле биз адан кийин деле антип тамашалаш, мен сага даже биринчи сезондун аягына чейин Гүлиза экөөбүз сүйлөшүп алсак болбойбу, митсек болбойбу деп мен сага даже эфирге киргенде да, экөөбүз чогуу эфирге кирип калганда дагы тамашалап айтып коерм, сен билесиң аны. Бирок аны сен чыңгайландырып, бияка алып келип айтыштын кереги жок. Тамашалашып айтса ишенбегиле. Канатбек, можно мен кичине бир аз кошуп кетейинчи? Кичинере, азыраак. Мунарбек эмне анча ал сөздөргө асылдың? Эми ооба жазгам деп кой да, бул жака келгенден кийин любой эле мырза имеет право да, ар бирөөбүзгө жазсаңар, бул нормальный эле көрүнүш. Бул Гүлиза жаман ойду айткан жок. Ал нерсеничи сен өзүң эле сразу мындай нерв болуп кеттиң. Мен ушу Мунарбектин прошлые жөнүндө айтат элем. Эми любой адам катачылык кетирет. Ан кайра эле исходя ушу мурдакы эле прошлыйына жабышып эле эмете берген болбойт деп ойлойм да. Жана ат баспайм деген жолун 1000 жолу басат дегендей эле биздин башыбызда эмне турат экенин биз өзүбүз да билбейбиз. Ошондуктан кечке эле жанагы баягы жубайы деп айтып эсете берген кереги жок деп ойлойм да. Экинчи бөлүгүбүздү издөөгө келдик да. Анан Мунарбек мырза аракетин баштады да. Сиз качан баштайсыз? Анан сизге бул жакта ушунча сулуу кыздардын арасынан эч ким жакпадыбы? Сиз сырттан эле талапкер күтүп олтура бересизби же сиз деле кадам таштайсызбы? Жазда мен. Азыр биз эме теманы бүтүрүп коелу. Мунарбек, да сүйлөй кетейинчи. Сүйлөй кетейинчи, мен мындай. Азыр сурооңузду аз эме бересиз. Мунарбекти бүтүрүп коелу. Мен акыркы жолунда сүйлөп бүтүрүп алайын, Акмарал айым кечиресиз. Мындай болуп атат да. Мен өзүм дагы мындай бир кызга ушинтип сүйлөшөлү деп сунуш салышым өзү аябай кыйын да. Көчөдө дагы, жашоодо дагы ошентип мен салбайм. Аны мына баардыгыңар Рыскелди, Гүлиза баарыңар билесиңер, Если мен сүйлөшүп жүрсөм дагы до конца ошону менин адам экенин билмейинче мен аны элге айтпайм да. А мен бул жерде Бегим айга түз эле айттым, ошон үчүн элге мындай башкача көрүнүп атат окшойт. Ооба. Бул жерде жыйынтык сөз айтып коеюн. Убактысы Мунарбек түшүнүктүү болду. Бардыгы мен түшүндүм. Бир сөз. Анан если что, ушул жактан жаңы келген катышуучу кыздар, если мага деген кичине көңүлүңөр болсо, мага ачык айткыла да. Мен да силерге кичине көңүлүм болсо, мен силерге ачык айтам. Анткени баягы бири-бирибизди күтүп жүрүп эле убакыт өтүп, да сезон бүтүп калбасын деп атам да. Ошон үчүн да ачык тарс айткыла. Чойлоо өргөндөр жакпайт чынында эле. Ооба. Гүлиза өзү деле айтып өтүп кетпөдү. Мунарбек кичине мурдагыдай болбой калыптыр. Азыр Бегим айды чындап жактырган окшойт. Анткени Мунарбек мурда тамашалап эле жазып берчи, чыныгы сезим болбогон үчүн деп. Гүлиза ошон үчүн да Мунарбек сизге жөн эле тамашалап жазды да. Аны сиз түшүнүп атасыз да, туурабы? Аны түшүнүп атасыз. А Мунарбек бул жерден мен 100% кошула кетем. Мунарбек Бегим айды чындап жактырып, ушул жерден чыныгы өзүнүн баягы жигиттик сапатын мындай алдыга кадам таштап туруп, жигиттик сапатын көргөзүп айтып атат. Эгерде сизди жактырса, эгерде Айдай жактырса, анда чындап айтмак. Демек сиздерди жактырган жок, жөн эле сиздер менен өзүнүн бир тамашасы бар экен, ошо менен проба кылып көрүптүр. Бегим ай, сиз буну чыныгы жактыруу деп кабыл алсаңыз болот. Мен Мунарбекке айтарым бар. Мунарбекти бул жерде аябай эле каралап салган болбойт да. Ал эми өткөн чактагы бул окуя, ал эми азыркы учурда болсо бул өзүнүн бактысы үчүн аракет кылып атат. Өзүнүн бактысын сабыр кылсаң, сен сонун айымга жолукканга бир күн келет, сонун айымга жолугасың деп ишенем. Акмарал, ошол айым сиз окшойсуз деп ойлоп атам мен. Мунарбек мырза, ойлонуп көрөсүз. Тынчтык мырза келиңиз. Тынчтык мырза дагы жана эл маале Мунарбек дейт да. Эски жараны ош бетер кырбатпаш керек. Мунарбек айтпады, мен могу жерден жүрүп, биринчи сезондон бери отуруп келдим. 2 сезонда могу жерден бирөөнү сүйлөшүп көрөйүн депчи. Ушул сөзүмө мен кошулам. Жана жаңы келгенде Мунарбек көкөбүз жолдош болуп учурашып калды.
калганда Тынчтык байке ушу бирөө менен бирөөсү менен сүйлөшүп көрбөйсүзбү деди да. Айта берейинби? Катуураак эле. Ушул жерде жаңы келген кыздардан Айсулуу менен Айсулууга бир сөз салып көрбөйсүзбү деди да. Айсулуу менен кимге дейсиз? Айсулууга. Айсулуу айымга эле? Мунарбек айткан, Тынчтык байке мага да жакты ушу. Айсулуу айым менен биремет көрбөйсүз. Тынчтык мырза. Мунарбек жеңе катары жактырдыңыз да, Айсулуу айымды. Ошентти да, мен өзүмдө башкача болуп кеттим. Жок, мен деле сүйүнүп атам, сонун нерсени айтып атасыз азырчы, Тынчтык мырза чындыгында. Тынчтык мырза, сизден бирдеке суралсам болобу? Ушу Мунарбек айткан үчүн эле ушундай кадамга баргандасызбы, же сиз дагы ушу Айсулуу эжеден өзүңүзгө бир жаккан сапаттарды көрө алдыңызбы? Жанаттан бери байкадым да. Обед кылып атканда да байкадым. Тамак чайнап аткандан бери, Жок. Мындай дем алгандан бери бай. Айсулуу айым мындай токто, мүнөз айым, жакшы айым экен да. Ай, сонун го. Балким сүйлөшүп көрөлү, балким жылдызсыз сүйлөшүп калар, балким эметпей калар. Айсулуу эженин жообун угалы, келиңиздер. Рыскелдин унутуңуз эми. Рыскелдин унутуңуз. Рыскелди мырзадан жооп күтүп аттым эле негизи. Рыскелдин унутуп туруңуз пока, качпайт бул. Буюрса, экинчи сезонду ачып атабыз. Убакыт көргөзөт да. Мен азыр эми бул мырзаны билбей туруп эле жооп бере албайм го дейм. Таанышып көргөнгө макулсузбу? Ошо макулмун дегени да. Антаке мен сүйлөп кетсем болобу? Эт жөрөктүн дарысы болдубу? Мен жана келип эле Тынчтык байке бул жакта отуруптур да. Отуруп турган жанына келип бул жакка карасам Айсулуу эже отуруптур тиги жактачы. Айсулуу эжени прям сүрөттөп туруп айтып бердим Тынчтык байкегечи. Түшүндү, жетти да. Анан Тынчтык байке сүйлөшүп көрөйүн деди. Азыр Айсулуу эженин жообу так эмес болуп атат да мындай. Жок, мындай да. Сонун жооп берди. Так болгондо мен сүйүп калдым демек беле. Тарс болбойт деле эле адам. Эми бул жерде мындай болуп атат да, мисалы айыма да айтып кетпедиби, сиз Мунарбек айткан үчүн барып атасызбы депчи. Негизи бирөөнү жактырып сүйүп калуу деле бирөө себепкер болот да. Эгерде бир адам бирөөнү мактай турган болсо, чындап сен ошону карап көрөсүң да, карап көрүп анан жакшы жактарын айтса, аракетиңди кылып баштайсың, демек экен депчи. Ошондуктан Мунарбек да наоборот бул жерден эң жакшы себеп болуп атат Тынчтык мырзаны жактырып калышына. Ошондуктан сонун эле кетип атат. Мунарбек бири-бириңиздерге деле айтып туруңуздар. Рыскелди сиз деле айтып туруңуз, Кубанычбек айтып туруңуз, могу кыз жакшы экен, сүйлөшүп көрбөйсүң, мондай экен деп бири-бириңиздерге наоборот жардам берсеңиздер болот. Канат байке мен сүйлөп кетейинчи. Канат байке. Албетте, Жанара келиңиз. Мен Акмаралга суроо бергим келип атат. Бул жактан сага ким жакты? Балдардан жаккан бирөө барбы? Или талапкер эле күтөм деп отурасыңбы? Симпатия болуп атат бир жигитке. Ким? Аны кийинки эфирде айтсам болобу? Бүгүнкү эфирде эле айтат окшойсуз, анткени элдердин баары күтпөйт кийинки эфирде. Сиз айтпасаңыз мен айтам. Мен билем. Таап көрүңүз. Албетте Рыскелди. Туура. Рыскелди симпатичный, жакшынакай, перспективный. Рыскелдини сүйөм. Кой бала. Акмарал. Нет дегендей. Бул реалити шоу болгондо жаш айтыш керек. Акмарал Рыскелди мырзага талапкер болуп келген. Рыскелди ошондо келбей калган эфирге. Анан бизде редакция айткан, Рыскелдиден башка балага барып көрбөйсүңбү десе, жок, мен бир гана адамды тандайм деген да. Ошондо Акмаралдын биз чечкиндүүлүгүн аябай сыйлап калдык. Өзүм айткандай, мен өзүм бир мүнөзүм жакшы, аябай жакшы өзүмдү баалайм. Сүйдө туруктумун. Сүйдө турук. Буга чейин мен билбептирмин, талапкер болуп келгенде мен ошондо жок болчу экенби? Ладно, понятно. Кийинкиси. Азыр жакшы угуп алып, мындай башкача болуп кетет экенсиң, мындай талапкер келгенде деле башкача болуп, мындай ошол адам жөнүндө билгиң келет го. Эжем айткандай, Айсулуу эже айткандай, убакыт көрсөтөт, жана Айсулуу эже да сырттан айтып кетип атпайбы? Мунарбек ачыгын эле айтты, сен сырттан эле күтөсүң же ушул жерден карап көрбөйсүң депчи. Ансыгандай убакыт көрсөтөт. Биз эми эле аралашып келип атабыз. Буюрса группалаштайлы болуп калабыз да. Келип кетипчи.
анан балким жылдызыбыз келишип, балким убакыттын өтүшү менен бири бирибизге жакындап, сезимдер пайда болсо, неге жок, сүйлөшүп көрөбүз. Рыскелди, сен жана эле айтып аттың эле го, мага 18-19 жаштагы кыздар керек деп. Акмарал, менин билишимче экөөбүз тең экенбиз, 27десизби? Мен классташым экен да. Жок, 18-ден 27-ге чейин деген. Андан кийин, кайра тамашалагандан кийин. Тамаша катарын айттым. Акмарал, Мен кармаңыз Рыскелдини. Тынчтыкбек байке дагы талабы 30 жашка чейин эле болчубу, по-моему? 35-ке чейин беле? 30 жашта эмес болчу, 35 жашка чейин болчу. 35 жашка. Өзүнүн жашына чейин болчу да. Переживать этпеңиз, Айсулайым, баары сонун келе атат. Прям талапка түзмө-түз жооп бересиз да. Эта кимиңиздер бири-бириңиздер жактырып атасыздар? Айыма балким сиз деле айтып атасыз, бирөөнү жактырсаңыз. Даниэль, сиз айтасызбы? Суроо эле бергим келип атат. Кимге? Гулиза айымга. Сиз бере берейин, Ооба. Чыгармачылык чөйрөдө алгачкы кадамдарыңызды таштап келе атасыз да, анан бул жактан өзүңүздүн талапкериңизди күтүп атасыз. Балким бул жактан болобу же жеке жашооңуздан болобу, ал адам жөнөкөй адам болушун каалайсызбы же чыгармачылыктабы? Андан кийинки суроо, эгерде жөнөкөй жашоодо болсо, сиздин чыгармачылыгыңызда ошол нерсени токтот дегенге анан кандай карайсыз? Кыскача эле түшүндүрсөңүз болот, бул негизи жооп берилген, бул нерсе боюнча. Мен негизи биринчи күнү биздин талаптарыбызды сураганда, биринчи сезондо мен монтип айтканымда, менин келечектеги жолдошум ырдайсың десе, ырдабайсың десе деле мен баарына макул болом деп айтыптырмын деп аны айттым. Негизи азыр мындай карасам, мен кичинекейимден бери, 3 жашыман бери эсимде, мен 3 жаштагы кезимди эле эстейм. Всегда ырдап, лампочканы кармап, бийлеп, мындай ушинте берчүм да, ар бир эме. Ушул кичинекейимден бери максатым болду. Бул окууга мен ата-энеме айтпай окууга тапшыргам. Ата-энем мен ойлоп жүргөн, медколлежде окуп жүрөт деп. Мен просто ал жакта кечке ыйлап, эртең жумуш окууга баргым келбейт, ыйлап жүрүп, ушундай жакшы көргөн кесибиме эч кимге айтпай өзүм окуп жүрдүм да. Анан ушунча менде кыйынчылык көп болду деп айтсам болот. Анан бул кесипти мен аябай жакшы көрөм. Анан элдер дагы всегда жазат, сен үнүң ушундай жакшынакай, сен элдерге мындай ырдап чык деп мындай айткандар көп да. Анан мен өзүм деле ушунча жыл максат кылып келдим, ырдап чыксам экен деп. Эми бул мен толук ырдап чыгам деп айта албайм. Может барып мен уже эми мисалы пландарым өзгөрүп кетип, ыргам эмес, бизнес жаатына кетип калышым мүмкүн. Мен азыр эч нерсени билбейм, азыр эч нерсе мындай туруктуу бир орунда турбай жатат да. Жолдошуңуз ырдаба десе, сиз эмне дейсиз? Ошону эле мындай. Жолдошум ырдаба десе, кандай деп айтсам, эгер мен өзүм ырдагым келбесе, ырдаба десе хорошо дейм. Эгер ырдагым келип атса, мен суранмакмын, мени түшүнүп кой, мен сенин жубайың болом, мен ушул менен мындай өзүмдү бактылуу сезем деп жакшы түшүндүрүп көрмөкмүн. Анда ырдайсың. Эме жок, бул жерден Рыскелди сиз кечиктиңиз, анткени Даниэль, эмнеге сиз ушул суроону Гулизага берип атасыз? Именно ырчылык жагын, анткени Даниэль көптөгөн Кыргызстанда эң популярдуу ырчылар менен иштешет. Анан балким ошо жубайыңыз ырдаганын каалап айтасыз сиз. Ошон үчүн Гулизаны билип көрөйүн деп атасыз ушуну. Жок, бул жактан биз менин достор менен Гулизанын группалаштары дос болгон үчүн ошол жөнүндө дагы бош экөөбүз кезигип калганда ошол жөнүндө сөз болуп калат. Анан билбейм, негедир жүрөк каалады. Жакшы. Негедир жүрөк каалады. Жок. Биз алдыга карай улайбыз. Биз жолуктук долбоорун алдыга карай улайбыз. Жана Бегимай аябай сонун жооп берип кетти. Мунарбек мырза көрүнүш сонун бала экен, жакшы бала экен, бирок мурунку историясы болбогондо ата-энемди ойлоп, мен азыр чыга албайм жолугушууга деди да. Эми бул жакта үйлөнө элек дагы балдар бар. Ошондуктан эгерде сиз Бегимайды чындап жакшы көрүп атсаңыз, азыртадан жолугушууга чакырсаңыз болот. Үйлөнбөсөңүз. Ким микрофонду кармай алат дагы? Бегимайды олобу, же Алманы олобу, же башка биздин катышуучу кыздардан чакырууга чакыра алат. Саламатсыздарбы? Бегимай, балки сизге талаптар көп болот окшойт. Сиз дароо мындай бирөөнү ооба деп өтүпсаңыз болот, балким сизге 2-3 айтып калышы мүмкүн да. Ошо 2-3-нун арасынан бирөөнү тандайсыз,
Келиңиз. Мен негизи суроону Наргизага берейин дегем. Назирага? Назирага. Медайымга? Медайымга. Сиз бияка негизи өз бактысын издейин деп келди да, анан ушу келген балдардын арасынан жактырган балдар болдубу деген суроону берейин деп атам эле. Ислам жактырам деп койсоңуз. Бул жака экинчи жолу келгенде мен мындай аябай деле симпатиялам эч кимге болгон жок. Анан азыр Ислам байкебиз айтып атканына байланыштуу. Микрофон жакын. Байланыштуу мен дагы мындай симпатия болду да. Кимге? Исламга. Жүрөк сездүү. Ошондой болду окшойт го дейм, анткени мен бир көргөндө мындай адам байкайсың го көздөрүнөн какой-то бир моментте көздөр чагылышып кетти. Көздөр чагылышып кетти кинодогудай, кинодогудай. Анан мындай жактыруу кандай айтсам, мен жактыруу менен сүйүү эки башка нерсе го. Жактыруу сезим болду деп ойлойм. Ооба, албетте биринчи жактыруу сезим да. Эгер мүнөзүбүз балким төп келишип калса, балким жакынкы убактарда. Сиз мага карабай, Назираңа карап айтсаңыз, мүнөзүбүз төп келишип калса, жолугушууга даярсыз, мен менен жолугушканга даярсызбы деп. Эгер мен сизге жаксам, эме туруп аласызбы, Ислам, кичине мындай неприятный болот атат, мен сизге жаксам деп мындай. Тияка Назира жака барсаңыз, бир аз сүрдөнүп атам кичине көрүшкүнчө. Эгер чындап эле мен сизге мындай жаксам, мен сизди ошо жолугушууга чакырайын дедим эле. Сүйүүлөрдүн баары пластмасса гүлдөн башталат, биздики. Назира, сиздин жообуңуз. Буга чейин жана отурганда деле байкагам көз караштарынчы. Анан байкап көргөм, мен деле сүйлөшүп көрөйүн деп жооп берейин деп аткан болчумун. Бирок так азыр жооп айта элекмин. Чынында байкап көрүп, таанышып көрөм. Ооба, байкап көрүү. Албетте байкап көрүү. Эч нерседен коркпоңуздар, бул эркин жолугушуу дегендей. Ай, Ислам, келтирдиңиз бул жагын. Менде бир суроо пайда болуп атат да. Суроо эмес, өтөлчү, суроого эмес эмеге. Мындай жактыруу сезимдерге өтөлчү, рыскелди суроо. Алма кечеге да айтып атканда, мурунку эфирдечи бир бала бар деп, ошо баланын ким экенин эми азыр ачыктап койбойлубу деп Алмага. Туп-туура. Микрофон бербейлиби? Туп-туура рыскелди. Бир деген жокмун мен. Йомай, мен немче күлдүрөсүөр. Негизи Кубаныч жаккан, симпатичный и Уланычбек. Кубанычбек, Уланычбек. А он өзүнө эле айткан, вау, классно выглядишь, стильный экен деп өзүнө эле айткан, комплимент кылып жана кийинип жүргөнү. Симпатичный, өзүнө жүрүш турушу жарашыктуу экен. Ошо прям вау, что-нибудь такие чувства деп деле айтпайм. Кубанычбек легкий атлетика боюнча мастер спорта, поэтому спортсмен болгон үчүн сизге жагып атат да, жөн эле жаккан. Уланычбек болсо единомышленник. Уланычбек болсо физика боюнча мастер спорт. Биз болсо как коллеги, единомышленники, ошол үчүн деле баары бир адам өзүнө подобный издейт окшойт деп ойлойм да. Ошого мындай мен симпатия. Микрофонду Кубанычбекке бергим келип атат. Сиз кимди жолугушууга чакырасыз? Жөн эле жолугуш эми бул. Чай ичүү. Мен буну жолугушууга чакырсын деп айткан жокмун. Жок, сиздин күнөөңүз жок бул жерде. Кубанычбек мырза. Балким башка кызды чакыраттырсыз. Азыр ошондо эме болуп атат да, түгөй үй жөнүндө тема болуп атат да. Таанышуу жөнүндө. Кечирип коесуңар. Ошо бул түгөй жөнүндө тема, бирок таанышуу максатында эми баарыбыз ысыкчанбыз го. Эгерде адам жагып атса, биринчи мындай жолугушууга чакырып көрөт да. Ошондуктан сиз кыздардын арасынан кимди жолугушууга чакыргыңыз келип атат? Таанышып көрүү. Азыр айтыш керек да. Кийин кеч болуп калат. Негизи Бегай чакырайын дегем. Бегимайды. Биз Бегимайга канча эме талап бар экен
дароо азырынча унчук. Бул жактан Рыскелди мырза, Мунарбек, Жолдошбек баары бир айымды сөз кылып атышат, жада калса сиз. Анан мен ушул жерден сиздин оюңузду уккум келип атат. Көрүүчүлөргө да кызык го дейм. Сиздин оюңузда кимге симпатиясыз өзүңүз кармадыңыз? Ким, Бегимайбы? Бегимай шаштырбай туруңуз, аз да көп айтам. Арген бериңизчи, Аргенден микрофон алгыс келип атат. Арген, сиз эмне деп айткыңыз келип атат? Жок. Негизи кимди чакыргыңыз келип атат жолугушууга? Мен биринчи чыгарылышта көрбөгөн экем. Анан азыр эми жакшылап карап көрсөм, кичине жаккандай болуп атат. Эми сүйүп калдым деп эле бул кызды. Мээримдүү? Мээримде. Азыр биринчи айтып алалы, анан тандашат бири-бирин. Нурсейит, сиз? Пока менде биякта симпатия болот. 16 айфонду күтүп атасызбы? 16 айфонду пока качан чыгат? Просто билбейм, эми талапкерлер күтүп көрөйүн, болбосо симпатия болсо айтат. Жанара, сизге түшүндүк? Менде деле жок андай. Сизде, конечно, жок да. Уланычбек, айттыңызбы сиз? Жолдош мырза, ойлонуп жүрөсүз дагы деле. Ушунча болуп калды, мен дагы Бегимайды чайга чакырып көрөйүн анда. Чайга чакырып коюн. Чайга чакырып көрөйүн. Уланычбек. Мен 25 январда кастингке келгенде, ушул эң биринчи НТСтин осоосуна аттап киргенден бир 2-3 мүнөттөн аркаман алма кирген да. Анан охранада турган байкеде тамашалап калган, анан кастинг бүткөндөн кийин ошо НТСтин алдынан Алманын инстаграмын алып кеттим эле да. Алма инстаграм берчи, инстаграмда жазып туралы депчи. Анан Алма экөөбүздүн сүйлөшкөнүбүз бар, теннис ойнойбуз деп. Себеп мен дагы стол теннисине кызыгам, Алма дагы стол теннисине кызыгат экен да. Эми буюрса алдыда Алма экөөбүздүн теннис ойношубуз бар да. Да, ким калды? Рыскелди. Жаңы келгендерденби же? Жок, эми жүрөгүңүзгө жакканы да Рыскелди мырза. Негизи бул жерде ачыгын айтканда уже паралар тандалып эле калды окшойт. Анан жок, тандала элек, ал жөн эле сунуштарды кыз өзү тандайт да, ким менен жолугушууга чакырып атат. Бул жерде жок, мен сырттан эле күтөм. Ачыгын айтканда. Ошол. Кубанычбек дагы айтты, Назира менен Океана. Рыскелдиге суроо берип кетейин ушул жерден, Рыскелди сага Акмарал Жок, болот, эмнеге болбойт? Сен ошондо Акмаралды жокко чыгарып туруп талапкер күтөм деп атасыңбы? Же сүйлөшүп көрөсүңбү? Түшүнбөдүм. Акмарал сага азыр эле өзүнүн сага болгон сезимин айткан да, ачыктап. Анан сен ошол нерсени жокко чыгарып туруп талапкер күтөм деп туруп азыр коюп салдың да? Ошого жооп берип кетсең. Мен жана айттым го. Жооп бердим, балким убакыт көрсөтөт дедим. Мен ал нерсени жок деп жооп берген жокмун да. Талапкер күтөсүңбү? Бул жакта негизи талапкер күтөм. Күткөн үчүн ушул жерде катышуучу болуп отурам. Биринчиден, экинчиден мен бул жакка жооп бердим. Балким убакыт көрсөтөт. Балким жылдызыбыз келишсе, биз бир башыбыз эки баш болуп кетиши мүмкүн. Ал нерсени мен азыртан айта албайм. Жана эжем тура эле айтты. Биз жаңы эле келдик. Байкеме жооп берип атпайбы? Биз жаңы эле келдик. Бири-бирибизди билбейбиз. Азыр бизге убакыт керек дегендей эле да. Бул кыз деле мен деле кульминацияны бузуп атасыздар. Суроо бербей, биякта ашыктыктар айтылып атат. Жактыруулар. Жок. Симпатия жок пока. Кимге? Эч кимге жок. Албетте жалпы көрүүчүлөр бул таанышуу максаты, бирок ар бир ушул мамиленин бардыгы үй бүлө куруунун максаты биринчи таанышуу менен башталат да, бул эң биринчи кадамдарда. Ана Мунарбек, сиз дагы бир жолу кимди? Мен дагы бир жолу аракет кылып көрөйүн деп чечтим деп эле, тамаша. Мен мындай. Мына мен азыр Бегимайга сөз салып баштап берип койдум, калгандары өзүңөр баштап кеттиңер. Если баарыбыз унчукпай отура берсек, тырышып отура бермекпиз да. Чынын айткандачы. Эми түшүндүңөрбү мен эмнеге Бегимайга сөз салганымды? Ооба, түшүндүк. Эми мындай да. Эми мен өзүм талапкеримди күтөм сырттан. Келе бериңиздер, коркпой. Анда түшүндүк. Бегимай, сизге Жолдош мырза чакырууга чакырды.
Жана ошондой эле ким чакырды? Кубанычбек мырза чакырды. Да ким чакырды жолугушка? Кубанычбек Жолдош чакырды, Жолдош жок, Жолдош Кубанычбек экөө чакырды. Жок, Мунарбекти уже айтпады Мунарбекке. Эми бул Бегим ай, сизди эч кимди кыйнабайт, бул таанышуу да. Сиз бул жака ар бир бала менен таанышып көрүү үчүн келип атасыз да. Анан ошондуктан сиз экөөнүн кимиси менен жолугуп, бир таанышып, жакындан сүйлөшкөнгө даярсыз. Өтө бат чечим кабыл албайт экен. Азыр карап туруп бул жерде негизинен экинчи жолу эле көрүп атам да катышуучулардычы. Ошол себептен бир аз мен ошол адамдарды да жакындан ушу келгенде бир аз билгенге чейин жок, бул сиз аябай оорлоштуруп ийдиңиз да абалдычы. Бул жөн эле таанышуу да. Эми сиз бул жака талапкер келгенде деле сиз аны тааныгандан кийин сизди чакырып талапкер келсе ошол дароо эме жолугушууга кетесиз да, ошол сыяктуу эле да. Бул жерде деле жөн эле бул балдар деле чай ичип көрөлү, сүйлөшүп көрөлү деп атат. Анан сиз ал адамды билиш үчүн анда алып отуруш керек, аны 6 айдан кийин анда чай ичкенге барасыздар го. Билиш үчүн биринчи жолугуш керек да. Бегим ай, мен айтат элем, Жолдош менен таанышып көрсөң деген менин бир өзүмдүн желаниям да. Анткени балким мен Жолдошту жакшы таанып калгандыктанбы, мен Кубанычбекти жакшы биле албайм да, пока билбейм. Бирок Жолдош чын эле өзүнүн сөзүнө татыктуу, мындай орду менен сүйлөгөн, аябай көтөрүмдүү, сабырдуу жигит. Хотя бы Жолдоштун шагын сындырбай эле кой. Жөн эле чай ичиге барып келсеңиз болот, коркпоңуз. Канат мырзанын сөзүнө кошула кетейинчи. Канат мырза айтып атпайбы, бул жер жөн эле таанышуу. Жөн эле таанышуу да. Сиз ойлонуп атасыз жанатан беричи. Тиги айтсабы, ага эметпейм, макул дебейм, бул жөн эле таанышуу. Мындай да. Кийин сизге талапкер келсе да аны менен деле таанышып бересиз. Жөн эле таанышуу. Катышуулардын арасында чынында жакшы мырзалар бар. Бирок мындайча айтканда, мен дагы аларды бир аз жакындан билип, мен да өзүмдүн оюмду эсептейм келип атат бул жерде. Ошо оюңузду билиш үчүн таанышыш керек да, жакындан. Ага мага аз бүгүн эмес. Ал сиз менин максатым үй бүлө куруу эмес, туура үй бүлө куруу да. Сиздин максатыңыз кандай дедиңиз? Жөн эле үй куруу эмес, туура үй бүлө куруу. Булар деле туура кадам таштап атпайбы? Жок, сиз мындай да эле айтып койсоңуз болот. Мага жакпай атат эч кимиси. Мен сырттан күтөм десеңиз түшүнүктүү болот да. Жок, балким ушул жерде Канат мырза жаккан бардыр. Жакканы же балким өзүңүз айтып кететсиз. Ушул бала менен бир жолугуп, мындай чай ичип сүйлөшкүм келип атат депчи. Мен сырттан күтөм. Мен сырттан күтөм анда. Болду, ошол эле. Жана ошондой эле Арген мырза Мээримге сунуш жасап кетти, жолугуп таанышып көрсөкпү деп. Убакыт керек го дейм. Бул нерсеге деле. Эмнеге убакыт керек? Мен биринчи жолу эле көрүп атам. Жок, таанышууну сиздер кандай деп ойлойсуздар? Таанышуу. Жок, если мындай кылсак болот. Жакпаса, жок, тааныша албайм десеңиздер болот. Жок. Сиздер жактырыш үчүн убакыт керек да, биринчи таанышыш керек, адамды билиш керек. Кээ бир адамды сыртынан эле жактырбайсың да, сразу дароо мындай көңүлүң тартпайт даже жолукканга дагычы. Ошон үчүн сизде мындай так жооп керек. Менин көңүлүмө толгон жок. Бир көрүп эле адамды сразу жакты жакпады деп айта албайсың. Мен биринчи жолу көрүшүм. Бизде дагы эфирде олтура убакыт көрсөтөт. Жок, сиз так жообун айтып коюңуз. Балким жообун айтам. Жолугушка барасызбы же барбайсызбы, ошол эле керек? Мен азыр айта албайм. Талапбекке бир айтып койсом болобу? Мисалы, биз биринчи сезондо деген түгөйлөрдү тандап атканда, биз Гүлиза көздөй бири бирибизди көрбөй эле тандаганбыз да, көрүп эле, мына сүйлөшпөй элечи. Ошон үчүн таанышуу деген нерселер коркпогула, бул мисалы эртең алып барып силер. Жаңы болот окшойт, түшүндүрүп кичине. Жок, мисалы бүгүн эле эртең эле мисалы никелеп салбайчы, нике кылып салбайт да. Мисалы биз Гүлиза көз эле бири бирибизди тааныбай эле барып сүйлөштүк, жолуктук, сүйлөшүп келдик, анан болбоду, азыр бирок көз Гүлиза көз жакшы доспуз. Ушундай эле да. Сиздер эмне максат менен келип атасыздар анда? Биз жолуктук долбооруна таанышып көрбөгөндөн кийин эмне максат менен келип атасыздар? Же дароо көрүп сүйүп калыш керек болуп атабы? Мисалы, Бегиме айтып кетти, эч ким жаккан жок, сырттан күтөм. Ошол эле жоопту айтып коюңуз. Ар бир адамдын өзүнүн оюн колдойбуз да бизде. Кое туруңуз, жооп берип койсун.
Мен просто азыр ооба деп да жок деп да айта албай атам, өзүм билбей атам эмнеге экенин. Мага просто убакыт керек. Эртелеңиз да, эртең алып кетет. Мерим белең? Мерим. Жөн эле мындай атың белең? Арген жөн эле мындай чай ичип келели эми кимге приятный, мисалы үчүн мага Океана приятный болсо, жүр экөөбүз чай ичип сүйлөшкөнчө деп айтышым мүмкүн да. Ошондой ойго эле барасың, барбайсың, ошону айтчы. Мен азыр эфирде бул жакта эч бир баланы жакшылап караган жокмун. И көзүмө эч бир бала түшкөн жок. И из-за этого мен просто убакыт бергиле деп атам. Балким бүгүн жакшылап карап көрүп, эртең ооба дейттирмин. Жок, азыр бу жерден чыккандан кийин чай ичиш керек болот атпайбы бир жака? Жок, болду. Болду, түшүнүктүү болду. Арген, сиз эмне деп айтасыз? Меримге айтарым, мага болгон симпатияң барбы же жокпу? Мен азыр эле жооп бердим ошойт. Мен эч кимди карап үлгүргөн да жокмун. Кара албадым дагы, караган да жокмун. Тарын деп койсуз. Толуктап кетеличи. Бул жерде баягы чай ичкенге деп атат, биз тенис ойногонго деп атабыз да. Бул жерде неме? Ал жерде эч кандай кыз жигиттик мамиле эмес же, бири-бирин сүйүп калуу эмес, болгону таанышуу да. Таанышуу, мисалы үчүн Алма сырттан талапкер күтөт, болгону экөөбүз кесиптеш катары тенис ойноп таанышабыз да. Бизге чай ичип Балким жактырып кетесиздер, бири-бириңиздерди. Балким жактырып кетесиздер. Билбейм. Негизи Уланычбек айтканда, мен эгер өтпөй калсам, сен аркаңдан талапкер болуп келем деген да, мен айткам. Сен мен айылда жашабайм деген сенин талаптарың эгөскө ылайыш. Мен сени мындай кесиптеш катары аябай как личность жактырдым, мындай кесиптеш катары интересный человек. Ошондой катары так экөөбүздүн талаптарыбызды ал келбейт экен. Мейли 3-4 жол тенис ойноп көрүңүздөрчү, анан баары түшүнүктүү болот. 3-4 жол тенис ойноп көрүңүздөр, анан сурайбыз. Бул мага өтө принципиально важно. Анан мен үчүн баланын ата-энеси менен деле жашагым келбейт да. Мен өзүм билем. Аябай момундай лояльный болуп, мындай гибкий болуш керек да келин. А мен аябай тарс-тарсмын. Мен жакпай калам по-любому. Баланын ата-энеси менен да принципиально жашагыңыз келбейби? Мен ойлойм, жаңы үй бүлө өзүнчө эле жашап, өзүнчө эле өз алдынча болгон жакшы. Кийин сиз да балалуу болуп, өзүңүз дагы кеч турмушка чыгып атасыз, анан жашыңыз өткөндө эми келиндин колунан чай ичейин десе, сиздин балаңыз үйлөнүп атат. Мен Алма деген апаң менен жашабайм. Мен өзүнчө жашагым келет десе, сиз не психологически сиз ушуну ойлонууга даяр болдуңузбу? Эгерде сиз ошого даяр болсоңуз, анда сиздин деле талабыңыз тура эле. Мен негизи баарын эле свободно берем. Баламды деле мындай ограничивать этпейм да. Менин колумда болуш керек деп эмес да. Мен өзүмдү 20-30 жылдан кийин аябай чыйрак көрөм, эч кимге көз карансыз, өзүм деле өзүм чайым өзүм кыла алам, Кудайга шүгүр деп ойлойм да. Ушунчалык эле калчылдап калбай калгандай состояниеде элестетпейм. Өлгөнгө чейин мен аябай чыйрак болгум келип жүрөт деп ойлойм. Аябай эле көз каранды болчудай. Талапкерлер, Алманын талабы ата-энеси менен жашаганга бул 100% принципиальный дедиңиз, Жок, бул андай мен мен өзүмдү билем, мен анын ата-энесин билбейм, мен өзүм билем. Мен аябай бетке айтам бүт нерсени, анан ошон үчүн мындай аябай хитрый болуп жагынганды билбейм да чынында. Анан мен ойлойм мындай рано или поздно момундай чыр чыгат деп ойлойм да. Ошондуктан жаңы үй бүлө өзүнчө эле өз алдынча эле жашаган жакшы деп ойлойм да. Анан калп эле ой мен макулмун деп эмес, бул менин жеке оюм. Демек сиз өзгөрүлгөнгө аракет кылбайт экенсиз да. Эми хитрый болуп, мындай болуп деп атпайсызбы? Мисалы, сиз бактыңыз үчүн ошол жолдошуңуздун бейиши үчүн кызмат кылып, хитрый болуп, урушса да күлүп жайнап алдап, мындай. Эми бактылуулукту адам деле куруш керек да. Мисалы, сиз ойлогондой бардыгы эле кел экөөбүз эле жашайлы, ата-энебизге барбайбыз, баары сонун кахат эле жүрөрбүз деп айтпайт да. Сиз мисалы аябай мындай өзүңүз айткандай, мен ийгиликтүү кызмын, мен мындаймын деп атасыз да. Бирок сиз турмуштан ийгиликке жетиш үчүн сиз ал нерселерди басып өтмөн сайын сиз кантип ийгиликтүү боло аласыз? Жардам берип, барып, навещать ага мен каршы эмесмин. Именно жашоо отдельно деп ойлойм да. Барып жумасына 3-4 жолу болсо да барып жардам берип ушундай да болот, а именно жашоого
бул мен үчүн өтө маанилүү. Сүйсөңүз да болбойсуз. Канат байке кечиресиз мүмкүнбү? Азыр Алманын айтып аткан сөздөрүн мен угуп өзүмдү жана биринчи выпускка келгенде мен да ушундай сөздөрдү айткан элем. Ушундай көз караштамын. Анткени мен ата энемен эрте бөлүнгөм. Эрте эмес, точнее 25 жашымда бөлүнгөм. Мен да кийин кайненем менен жашай албай калам го деген ойду айткам да. Бирок аябай хейт көп болгон мага ошондон кийин. Бирок мен сага бирдеке айтып коеюн, экөөбүздүн эме элес, көз карашыбыз бирдей экен да, көпкөк да опокшош кийинип турубуз. Мындай экен да, жашоодочу ар кандай болот экен, биз ойлой берет экенбиз, ошентипчи мен жашабайм, жок деп, свободага көнгөм деп ушундай бир ойдо жашайт экенбиз. Бирок мен ошол оюмду өзгөрттүм. Неге дебейсиңби? Оказывается, чындыгында бир адамды жакшы көрүп калсаң, ата энеси менен дагы абысындарың менен да жашаганга жашоо ошол нерсеге түрткү кылып коет экен. Ошон үчүн мен сага как совет катары айтат элем. Мен дагы ушундай взгляд менен жашачумун. Бирок жашоодо ар кандай болуп калат. Кудай тилеги, жаштын тилегин берет дегендей, балким чын эле ошондой үй бүлөгө барып каласың. Ата энелер аябай мындай бөлүнүп жашагыла дегенчи. Бирок эч качан мен принципиально деп сүйлөбөш керек экен да. Анткени могул биз өзүбүз кесир сүйлөп алып, анан жашоо кайра ошол нерсени өзүбүзгө берип коет экен да. Ошондуктан сага мен советим, билбейм, балким ата энеси менен деле жашаганга макул болот турмун деген сөзүм. Эгер мүмкүнчүлүк бар болсо, эки кандидат, бирөөсү ата энеси менен, бирөөсү эгер мүмкүнчүлүк болсо, почему нет? Бирөөсү кандай дейсиз? Баары эле көбүнө деле менимче кээ бир балдар деле өз алдынча деле жашаган жакшы көрөт деп ойлойм да. Көбүнчө ата энеси менен жашайм деген балдар деле, баарын айтпай элем, аябай момундай маменькин сыночек болушат да. Ошон үчүн деле баарын деп айтып аткан жокмун, кээ бирлер да. Именно мен ким менен сүйлөшүп көргөндөр ошондой болчу, чечими баары ошондой болуп калчу. Анан мен Алмага бир нерсени тилеп кетет элем. Я желаю, чтобы сенин жашооңдо ушундай бир мырза пайда болсун, алып туруп все. Сен эми ушунча головокружение болуп сүйүп, даже ата энеси менен жашаганга макул болуп, ушундай бактылуумун, ата энесин да сүйөм, өзүн да сүйөм деген күн келет деген бир чоң ишеничим бар сизге. Рахмат. Ооба, эми бул коомчулукта өтө чоң маселе. Анткени бул мырзалар дагы буну аябай башкача түшүнөбүз. Анткени бизде апабыз аябай батасын берип чоңойтот. Ушул баламдын жакшылыгын көрсөм экен, ушул келиним колунан чай ичсем экен, ушул келиним бизге кызмат кылса экен. Анан кыргызда да айтып коет го, келин алганда колуң узарды, келин алдыңбы депчи. Анан эми бул чоң өзгөчө маселе болгондуктан чын ар бир адам өзүнүн жашоосу бар. Чындыгында Айыма туура айтып кетти. Айыман дагы аз айткан угуп алып мен аябай таң калып атам. Аябай туура чечим, анткени жашоодо чындап көрүп атат. Ошондуктан сиз эми жакшы ниет кое бериңиз. Бирок мен сизден суранат элем, принципиально дегенди уже ыргытышыңыз керек. Анткени жашоодо эч качан биз принципиально боло албайбыз да, жашоо бизди бат эле сындырып коюшу мүмкүн да. Буюрса ушундай ниет кылып атам деп коюңуз. Ниет кылып атам, ооба. Ниет кылып. Тынчтык мырза менен жыйынтыктайлычы. Ушул сөздү мен көп уккам. Мен мурунку эмемде семьямда ушундай сөз болгон да. Сиз айткандай, ой колум узарды, ушу келин баламдын аялымдын үйүнө барып чай ичейинчи, ушу мага келип ысык чайын берсинчи дейт да. Тиленет, эне байкошчу, бизди кандай чоңойтtu. Ана талам мал каратып деле жашатып коет, айылга да жашатып коет. Миң шаарга жашаган адамдар, шаарлык кыздар айылга барып кадимкидей кой туудуруп, уй саап, бей саап жашап калгандар болот. Бул нике кайыптан, Алла таалам берген жашоодон да. Ооба. Эми бул маселени Тынчтык мырза түшүнүктүү болду, жабалы. Бул маселе биздин биринчи сезондо да аябай талкуу болуп келген. Эгер мүмкүнчүлүк бар болсо, эми андай жашабагым келбесе деле анан жашаш керекпи? Мен кыялкеч адаммын, мен эмне кыялданган нерсе болуп атат. Эмне мен кыялданбаган нерсеге деле деп ошого мажбур болуп жашаган каалабайм. Мен аябай сүйүп калышыңызды каалайм. Сиз айтып атпайсызбы, кээ бирлер жашай берет, жашай берсин, алардын жумушу, мага баары бир, а мен андай жашабай каалабайм. Менин жашоомду өзүм чечем. Түшүнүктүү. Эми Даниэль эмнени айткыңыз келет? Алманын оюна толуктагым келип атат. Бул жерде кээ биркилер башкача түшүнүп алышы мүмкүн да. Менин түшүнүгүм мындай болуп атат. Мисалга ар бир эле ата эненин бирден баласы болбойт да. Эгерде бирден баласы болсо, ал адам кенжеси болуп, ошол үйдө келин болуп жашашы мүмкүн да. Бирок менин оюмча сен айтып атасың, балким
ошол үй бүлөдө улуу бала болуп калышы мүмкүн да. Ал айтып атат принципиально, ал балким ал келин болуп чыга албайт ал жердечи. Мейли мисалга майрамдар болушу мүмкүн, тойлордо кызмат кылат, бирок башка күндөрү ал жок, ал үй бүлөдө улуусу болсо бөлүнүп чыгат. Ошол нерсени ал нерсени баарыбыз эле түшүнүп атабыз, бирок ар кандай жолдор болуп калышы мүмкүн. Ошон үчүн биз баардык жагынан үстүнөн карап көрүп атабыз да. Ушул чоң маселени үстүнөн карап көрүп атабыз. Түшүнүктүү, баардык түшүнүктүү. Рыскелди кыскарталычы болду, кыскарталы сөздү. Бул теманы жабалы, чындыгында, ато биздин көрүүчүлөр да аябай ар ким ар кандай өзүнүн чындыгында ой пикирин билдирет. Канат мырза, мен жана алма айтып кетпедиби? Кайненем менен турбайм депчи. Ошол нерсе мен талапкерим айтып коеюн. Эгерде мага келген талапкер, мен ата эне менен турам, келатканда ушул нерсени дагы ойлонуп келиңиз. Биз буюрса ата энебиз менен турат экенбиз. Мен кайненеме ысык чайын берем, өмүр бою кызмат кылат экенмин деп, ошол нерсеге даяр болуп келиңиз. Ушуну айтып коеюн дедим да. Мен да толуктап кетейин. Мен да Рыскелди мырзага толук кошулам. Себеп мен студент кезде байкем үйлөнүп, анан мага бөлүп жиберген да. Сен үйдүн улуусуң, ошогуң өзүнчө окат кыл деп. Анан университет бүтүп келгенден кийин азыр апамды карап атам да. Апамды карап атканын бир себеби, апам деле жаш эле, 55 жашта, былтыр эле пенсияга чыкты, быйыл 56-га чыгат. Апам деген 29 жашында атамдан ажыраган да. Атам 31 жашында каза болгон. Ошондо мен 1 айлык бала болчумун да. Ошо болгон үмүтү, тилеги менмин да. Мен жөнөкөй мугалим боломбу, мектеп директору боломбу, билим министри боломбу, депутат болом, мен ар дайым апам жаным алып жүрөм да. Ошон үчүн мен да Рыскелди мырзага айткандай, мага келчү талапкер болуп калса, апамдын алдында кызмат кылып, апамдын жаштыгын алган үчүн биз жаштыгыбызды апамдын алдында кызмат кылышыбыз керек да. Апамдын батасын алып, ошол эненин таманын алдында бейиш дейт да. Ошол бейишибизге колдон келишинче кызмат кылып калышыбыз керек да. Мен айтып коеюн, бул жерде мен Рыскелдин артынан чуркап жүрөт дегендей болуп калдым. Рыскелди менимче идеальный кызды күтүп жүрөт окшойт. Бул жерде кыздардын баары жакшы эле кыздар. Эмнеге сырттан күтүп азыр отурам дегенди түшүнбөй атам мен. Буга баарыбыз эле түшүнбөй атабыз 3-4 айдан бери. Идеальный кыздар керек экен бул. Жооп бербей эле коюңуз болду. Мен просто жактыруу сезим болгон Рыскелдиге. Азыр өчүп калдыбы сезимиңиз? Жок, эгерде мен если Рыскелди мага сен жакпайсың уже, мен сырттан талапкер күтөм дегенде эле тийип кетти сөзү. Эгерде мен Рыскелди түшүндүм оюн, мен если Рыскелди мага жок деп салды, мен өзүм талапкеримди күтүүгө даярмын. Мага келген талапкерлердин өзүм чакырат элем, жакшы, мени сыйлаган, менин каприздериме чыдаган балдар болсо күтүүгө даярмын. Сиздин каприздериңиз өзгө калды дебедиңиз беле, кайра эле каприздериңиз. Сиздин каприздериңиз, менин да каприздерим бар да. Ошон үчүн мындай да, урматтуу телекөрүүчүлөр, урматтуу катышуучулар, жана Арген мырза да айтып атпайбы? Бул жакта айтып атпайбы? Ким эле атыңыз, кечирип коюңуз? Ислам. Азыр булар бири-бирин көрүп, көздөрүбүз чагылышып кетти деди да. Мен да ошол нерсени күтүп атам да, Кудай буйрса. Буга чейин андай болгон эмес экен. Ниет кылып атам. Балким ушул жерден жолугуп калаттыр. Балким бул жерден сезондон бүтүп, сырттан жолугуп калышы мүмкүн. Ошондуктан мен ошол нерсени күтүп атам да. Буйрса ниет кылып атам, үйлөнөм. Ооба. Ошол адамды күтүп атам. Менде азыр бул жерде бир тыз эткен нерсе жок болуп атат да. Мисалы үчүн кыздарда деле ушундай нерсе болуш керек. Мына Акмарал балким мага ачык нерсесин айтты, мына сунуштады. Акмаралда ошол нерсе болду, а бирок менде болгон жок да, мындай айткандачы. Кызда да болуп, балада да болгон нерсе ортодо бир махабат болсочу. Ал сонун нерсе го деп ойлойм да, ошо махабатын күтүп атам. Кудайым буйрса, келет, мен ага ишенем. Муларбек, капа болбо, махабатыбыз келет. Эме, ошондо сиз Акмарал менен жолугушуп барбайсыз? Жок, мен жана Акмаралга айттым, түшүндүрүп, кыскача түшүндү деп ойлодум, бирок бул мындай катуу кабыл алып алыптыр. Акмарал кечирип кой. Негизи эле пендебиз да, адамбыз да. Мен прям мындай ушунчалык кооз же болбосо сиз айткандай мындай мактоого татыктуу кыздарды элестетип койдуңуз да, андай эмес. Мага жөнөкөй, карапайым, мен өзүм карапайым кыргыздын эле баласымын. Жөнөкөй, карапайым, сулуулук жагына деле, же болбосо башка жагына деле мен кеп салбайм. Болгону жүрөгүндө ыйманы бар, ошол адамды көз менен чагылышып каласың го, ошондой адамды күтүп жүрөм, ачыгын айткандачы.
А сулуулукка деле негизи эле башынан баштап эле мен каршысыз. Маани деле бербейм да мындай. Ооба сулуу болсун. Бою узун болсун. Менин ушул талаптарым ушундай. Бою узун, Кудайдан тилейм да. Бою узун, сулуу болсун. Мындай сөөк сабактуу болсун деп мындай өзүмө ушундай нерселерди талабыма чакырам да. Биз жолуктук долбоордун көрүүчүлөрү биздин экинчи чыгарылыш дароо эле бүгүн өзгөчө кызыктуу болду го деп ойлойм. Анткени биздин да катышуучулар бири-бирине жолугушууга чакырганга да жетишишти. Кийинки чыгарылышта ошол жолуулар кандай өтүп жатканын биз сиздерге чагылдырып берүүгө аракет кылабыз. Дароо эле Тынчтык мырза Айсулуу айымды жолугушууга чакырды. Жана Ислам менен Назиранын көздөрү чагылышып кетти. Ислам менен Назиранын жолугушуусу кандай өтөт экенин Уланычбек мырза менен алмада чогуу отуруп алыптыр. Экөөнүн баягы сүйлөшө келсе, мындай сөз деңгээли, ой жүгүртүүсү бирдей болот, бирок экөөнүн көз карашы эки жактуу болуп атат да. Балким алардын дагы бир жолу теннис ойноп, бир жолу баарлашып келгенин да биз күтөбүз. Сиздердин да жалпы колдоп ушу жакшы комментарийлерди калтырганыңыздарга биз чексиз кубанычтабыз. Биз жолуктук долбоору күндөн күнгө кызыктуу болот. Талапкер болуп, азырынча катталып турсаңыздар болот. Биз дагы талапкерлерди күтөбүз дегенде биз сиздерди ушул эфирден күтүп алабыз. Эфирден көрүшкөнчө сак саламатта калыңыздар. Сиздер менен болгон Канат Шабданбеков. Эмки эфирде көрүшөбүз.